ошого ыраазы болуп, айрым биздин жашоочуларыбыз, туугандарыбыз, бир туугандар биригип сиздерди кош келдилер деп атабыз. Анан азыр ушу уюштуруу тобунун ошо Байысбек экөөбүз өзүнчө эле жаш кезден бери таанышпыз. Уюмдарыбыз бир жерде болобуз. Дыйкан окуп, мен Таштөбү болуп. Анан Байысбек ушу конокторду таныштырып өзүн сөздү. Кыргыз тарыхы, кырым барыккан тарых, насыбыз, санабыз. Анын ичинде саяк элибиз, санжыралуу, башынан далай окуяларды, тарыхый окуяларды, башынан далай кыйынчылыктарды, тар жол тайгак кечүүлөрдү ашып бизди заманга келип, ата-бабаларыбыз түзгөн жол менен кыргыз калкы ушу ала тоонун ичинде сакталып калыптырбыз. Ошонун ичинде саяк эли Кыргыздын өзөгүн түзгөн эң эски эл экен. Баарыңыздарга Жараткандын ырайымы берекеси болсун. Арбаңыздар, ар бириңиздердин үйлөрүңүздөрдө тынчтык, ынтымак, ыйман, ырашкерлик болсун. Бул кыймыл коом мындан бир 3 жыл башталган экен. Биздин аксакалдарыбыз ошол кеңешип келишип бир коом түзүп коюштур. Ортодо кичине аксап калган жери бар экен. Анан биздин инибиз Жыргызбек ошол Камчыбек ажыке менен жолугуп Кыркыруу Кыргыздын курултайында Чечтөбөдө атлашыда. Анан экөө ушундай сүйлөшүп, анан бир ойго келишип, анан Жыргызбек инибиз WhatsApp'тан саяк уруу санжыра ынтымагы да башты. Аксакалдар, бурсакалдар баары колдоп кетишти. Силерге ошондон кичине маалымат берип койсок, 14 декабрда Достук мейманканасынын жыйындар залында биринчи чогулганбыз. Ал жерге катталгандар 45 киши болуп, башагы 50-60га жакын киши болгон. Ошол жерден сүйлөшүп, бир ынтымакка келүү, санжыраны тартипке салуу, буга жерин далай санжырачылар санжыра жазган биздин ата-бабаларыбыздан. Тоголок молда атабыз, Осмон Алы Сыдык, Үсен Ажы, Белек Солтунов, билесиздер, арыңыздар, кабардарсыздар. Анан кийинки муунга биздин урпактарга өтөлгө турган биздин мурасыбыз, байлыгыбыз эмне болот? Бул жакшы тарбиябыз, биздин жакшы үлгүбүз, анан санжырабыз. Кыргыз эл өзүнүн дастандары менен, руханий дөөлөтүнүн туу чокусу болгон манасы менен, өнөрбөс санжырасы менен ушул тылымдарга жерин келатабыз. Көп мамлекеттер менен тең тайлашып, аз элбиз, саз элбиз. Аз нерсе асыл болот экен, кыргыз азбыз дейбиз, бирок издесек кыргыз аябай көп чыгабыз. Анан биз келген өкүлдөрдү тааныштырып койсок, өткөндө дагы 4 январда экинчи жолу жолугушуу болгон. Ал жерге жалаң санжырачылар, тарыхчылар, китеби чыккандар жана китеби чыга турган, чыгуудун астында турган санжырачылар чогулушкан 20 киши. Ошол жерден бул жерде эми мындай болуп калат да. Көлдүк саяк туугандарыбыз санжырасы бир кичине айырма болуп калат. Актала Жуңгал Сусамырдыкы биздикин Тоголок молдо баягы келтире жазган, андан кийин дагы жазып жүрөт. Анан мына тул катар түлдөөлөрдүкү токтогундуктарга кичине айырма. Ошол жерден аксакалдар өздөрү ушундай деңгээлге көтөрүшүп, бир пикирге келүү, ата-бала болуп калган же бала атасы алмашып кеткен, кичине алмашып кеткен жерлер бар. Ошол санжырачылар өздөрү толуктап бир ойго келишти. Анан бизден Баткен Бейлекте, Баткен областында Жоошбай деген дагы аксакалыбыз бар, санжырачы. Ошол киши бир 1000 күнгө жакын 30 000 киши деп келди да. Арстанбапта бар экен, Кызыл Үңкүрдө, Мокатта, Кара Сууда да айтып жүрсөт, Анжияндан бир Абдубали деген кишибиз чыкты. Билесиздер, Байболоттон Атакара, Ботакара, Атакаранын тукуму Өзбекстанга, Казакстанга кетип калып ошакта. Биз Кыргыз жериндеги саяктардын башын бириктирсек, анан Курмангазы агабыздан дагы жакшы идеялар чыгып атат. Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга барабыз.
Тажикстандан жанагы Кожот деген шаары саяк уюган жер. Ал жерде аябай саяктар көп Тажикстанда калып кетти. 6 айда саяктар бар деп айтып атышат. Мына Кыргыздын биринчи жазма санжарасы бул 14-кылымда башталып 15-кылымда бүткөн Мазмут ат-Табелик. Бул атадан калган балага мурас табелик деген нерсе. Сайбидин Молда Аксыкемпи деген жазган. Ушуну оң жанагы Асаке Айдаке дегенден чыккан аны Аксыкемпи деген шаар бар да. Асаке деген шаар кыргызча. Сайбидин Молда башынан баштап баласы Молда деген бүткөн араб алфавити менен, араби менен фарсы тилинде жазышканда, бунун 3 нускасы бар. Бирөө Ташкентте, бирөө Питерде, бирөө ушул Аксыда калган 74-жылы которгон Молда Сабыр деген алымыбыз которгон. Ошондо китепте саяк уусу эстелди. Анан экинчи жолу 26 январда чогулдук. Ал жерге бардык региондордон келишти. Жакшы сөз болушту, сунуштар болду, арынча кошумчалар тактоолор болду. Ошол жерде көп маселелер чечилди. Ошол жерден бир тогуштан бекитип алганбыз. Санжыра билген аксакалдардан курамы 6 кишиден турган Кыргызстандын түндүгү боюнча бир экспедиция кылып алсак, туугандар менен таанышсак, саяк туугандар менен жакындан пикир алышып, таанышып, баягы Санжырага керектүү көп нерселер бар, ошого кошумча кылалык деген ниетте ушул жерге келип отурабыз. Сиздерге рахмат. Бул жерден Совет экөөбүз бала кезден эле доспуз, менден кичүү ине болуп калат. Кече биздин генералыбыз Асылбек Бакаев аксакалга аксакалдар менен кеңешпейбиз, иш кылбайбыз. Ушундай десек, Совет деген бар, баары билет деп койду. Анан биз дагы Асылбек Бакаев генералыбызды эң таза генерал деп билебиз. Даана таза да, себептегенде эч бир жерге сөзгө чалынган эмес. Биз ошол генералыбыз менен сыймыктанабыз. Анан ошо келген биздин ошол состав менен келген адамдарды тааныштырсам, бул жерде аксакалыбыз Мураталы Кыйшыков, өзү Суу Самырдан, Кучугаштын Улуубайчы энебизден, Кара Болоттон тарайт. 35 жылдан бери Санжыра чогултуп жүрүп, саяктардын Солтонун Санжырасы деген чоң китеп жазып алды, 5 эле болгон. Эми Чекир Саяк Санжырасы деген китеби толукталып бүтүп, кичине кемчилик болуп атат. Муну чыгарат да. Андан кийинки адамыбыз Камчыбек Ажы Исраилов өзү Каба Саяктан Шыкмаматынан бул ошол Каба Шыкмаматтын Санжырасын толук жазып төр астында турат. Бул кишинин дагы эмгеги абдан зор. Андан кийин кишибиз муну баарыңыздар тааныстар, атпай журт кыргыз эли тааныйт, жана башка мамлекеттерди тааныйт. Ошо ата-бабадан келаткан руханий дөөлөтүбүз Манасты бизге жеткирип аткан азыркы муундагы Манасчыбыз Дөөлөт Сыдыков инибиз. Бул ала көз саяктан болот. Ала Каба саяктан. Бостери. Эмеденсиң буга? Карабыз. Тескейден. Анан өзүңүздөр билесиздер, Турмангазы Асыкбаев агабыз өйдө туруп койсоңуз, Жоман саяктан кадимки Моюнча балбандын урдагы 120 мамлекетке барып, Кыргыздын өнөрүн бардык мамлекеттерге тааныштырып жүргөн, мындайча айтканда дүйнөнү кыдырып келген агабыз, өнөргө бай, сөзүнө бай, оозунда кийиби бар чечен ушул агабыз келди. Анан Жылдызбек инибиз Жоман саяктан, Жылдызбек инибиз Кучугаштан чыккан жолуке таласта ушул жигит демилге көтөрүп, Камчыбек Ажыга ушундай жолугуп bir pikirге келишиптир. Чечтөөдө айтылганы жөн эмес, балким ошол жерден өкө чечип, Кудай таалам ошону кабыл кылып коюптур, ушул жерге келип отурабыз. Жылдызбек Жолуке Саак, мен өзүм болсо Айтбаев Байскан, атамдын аты Сыраждин, Кулчугаштын айтынан Түлкү Мурат Жоруп, Мурат жетинчи атам, өзүм Башкаанды деген айылдан болом. Анан биздин келген максатыбыз жана айтпадык жогоруда. Саяк уусун таптоо,
Бул биздин арабызда азыр эки чоң окумуштуу бар. Жумгалдан Курмангожодон чыккан тарыхчы Абылбек Асанканов тарых илимдеринин доктору академияда. Бул биздин арабызда өткөндө өз телефон менен сүйлөшсөк ал киши айтты, академия науктан эмне керек болсо, илимий кызматкерлер керек болсо, бардык архивдердин баарын алып чыгып, баарыңарга коюп беребиз дейт. Биринчи жыйында редакциялык кеңеш жана редколлегия чечилди эле, бирок редколлегияга жалаң санжыра билген аксакалдарды киргизебиз да, редакциялык кеңеш ал баягы кеңешме. Кудай буйруса ошол анан биздин төрагабыз болуп жүргөн Жаныбек аксакал ооруп 2 жолу ооруканага жатып келе албаганды Жылдызбек кечээ ал кишиге жолугуп келди. Өзүнүн оорусуна байланыштуу бирөө жакын илдерин өткөрүп болуп койсо, ишти кишине чалама болгон коюптур. Анан ал киши башыбызга келип анан аягын улап кетебиз деген ойдобуз. Анан биздин арабызда дагы тарых илимдеринин кандидаты Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын академиги Дөөлөт Сапаралиев агабыз бар. Ал Кыргыздын эл агартуусунун отличниги, көптөгөн сыйлыктарды алган, көптөгөн мамлекеттерди кыдырган, Садыраке китебин жазып чыккан. Ошол киши өткөндө келип бир 15 мүнөттүк сөз сүйлөдү. Бизден дагы ал айтат, архивный материалдар кандай нерсе керек болсо, мен силердин араңардамын деп. Ал киши да айтып кетти. Жолдошбек Токоев деген агабыз бар. Өзү журналист, публицист, Саяктануу деген китеби чыккан, жана экинчи китеби чыгуунун астында турат. Садырдин Төралиев деген бар. Сусамыр энциклопедиясын жазган, Сусамырдан Саяктандын санжырасын энциклопедиясын түзгөн киши. Абакир Калыбеков деген агабыз бар. Өзү физик, астроном. Бирок ушул өткөндө антипресске чыкты, жакшы бир статьясы, кең кесир экен. Кыргыз журту дейт, гундар менен скифтердин ортосунда пайда болгон дейт. Саяктар менен башка кыргыздардын ортосунда пайда болгон деп атпайбы? Саякта айтып келебиз 40%тен өйдөрөк, кээ бирөө айтат 43 деп, биз 48 деп келебиз. Эми муну тактоо керек да. Токтолалы Дегенбаев деген агабыз бар. 75-жылдан бери санжыраны изилдеп, Өман Саякты айылды кыдырып, канча деген бут кийимдерди жырткан. Туңкатар Түтөдүн санжырасын изилдеп жүргөн Момункулов Үсөн деген агабыз бар. Өткөндө 2 жыйынга катышты. Өдөчекти Саяктан жана Ботокаран тукуму Тежектин санжырасын жазып толуктап келип алып келип берем деген Сапарбек Көчөрбаев аксакалыбыз бар. Ал ошол Союз убагында чоң партийный кызматтарда иштеп жүрүптүр. Азыр балдары жардам берип бир китеби чыккан дейт. Экинчи китепти ошо электрондуу вариантта экен. Ошол келип толуктайт. Бекачалов Халил деген бар Кочкордон. Бул китеби чыгаардын астында турат. Мукан Усбакунов деген Алакөз Саяктын санжырасын баарын тактап жазган. Бул киши өкө аябай жакын. Анан могу Меңдүгүлдар Сүйөркулдан тараган Меңдүгүлдар жөнүндө эме жок эле. Ошону Жексен деген дагы бир акебиз табылды. Ал азыркы убакта ооруканада жатат. Санжыраны жазып коюп бирөөнө бетин беле жоготуп ийди деп эметет, кайра толуктайм дейт. Анан ол жолу бокойлорду Камчыбек Азыкенин иниси ол жолу Самат деген жаш бала жаштыгына карабай толуктап жүрөт. Ошол эмелердин баарын, кагаздардын баарын бизге жибериди. Анан билесиздер, ушуга кезге жерин далай санжырачылар биз жөнүндө, Саяктар жөнүндө, кыргыздар жөнүндө жазган. Аларды үстүртөн атай кетсек, Сапар Аттыкуров, Кыргыз санжырасы, Жапар Кенчиев, Бабалар баягы Качкынбай Осмонович билесиздер, Белек Солтонович, Кален Сыдыкова эжебиз канча эмгектерди жазып жүрөт. Кеңеш Юсупов, Тоголок Молда атабыздын Үсөн Ажынын санжыраларын ошол түзүп китеп кылып чыгарган Сапарбек Закиров, Асанбек Станов. Анан андан кийинки муун бул аксакалдарыбыз башталган санжырачылар болуп калды. Азыр ошол биз ар бир жыйында Кыргыз Дөөлөтүнүн туу чокусу болгон Манастан, Айкөл Манасовтан баштап өнүп алганбыз.
Andan keyin Dölet Sıdıkov manas aytıp berse, andan keyin Kurmangazy agabыз dүйнөгө көздү өзүнүн аспабы, музыкасы менен таанып жүргөн ал кишиге убакыт берсек, булар азыр баягы сабактары бар да, анан кайра келишет. Андан кийин сөздү санжырачыларга берсек, эки санжырачы аксакалыбызга. Андан кийин анан сиздердин ойлорду уксак, ошого макулсуздарбы? Ой, нанга батырып Ой. Ben ulap keteyim. Seni urmatlı sayaklar, tuğandarım, sayak tuğandarım. Yüreğiңер таза болсын, жан дүйнөңөр көркөт болсын. Бакканыңар таза ой болсын, тутканыңар баалы сөз болсын. Ырысыңар болсын түгөнбөгөн, өмүрүңөр болсын өкүнбөгөн. Күйрөнүп куштай учкула, бийиктеп улам тургула. Элиңерге кызмат кылгыла, сапаттуу жашоо жашагыла. Жериңерге кызмат кылгыла, сыймыктуу болуп жашагыла. Ишиңер дайым уюсун, кут береке куюусун, жашооңордо тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун. Ишибиз илгери болсун. İkini tangi var, iki bölük ciri var. Bilgen adam gev aytap, kayıp tuğan dev aytap. Bilbegen adam nen aytap, Kudaydın sügün kulu dep, Akbaltaydın ulu dep. Kavuşundu turrasan, irdigin gendigi, birgen uşu tengdigi, tengelse göz almanlaska, talayı taykı bulbosu, arstan tuğan manlastan, arta tuğan erdegen, telligi tengdegen, uzun boylun kurutup, ceridin betin kurtup, çalla жүргөн el çuvak, at çıkken ceridin barına, barra жүргөн el çuvak, irdi menden kendigi, alamdan aşıptır, alışkanım basıptır, zorluğu tonun tengindey, çok örünse jegidey, arsan adamın alı jetpegen, arsılan tişin ötpögün, arı balvan arı şer, adamdan çıkkan kıyın el, tavuşundu surasan, Jolaşkan josuna, tizeleşken dosuna, aldırmağan elken, azuludan arstana, çaldırmağan elken, alandı uygulu, akmaraldın uygulu, kuvalap жүргөн erken, alışamın degenge, tüzgürü vayda salgandan, ölü tarsan ondalgan, ıldı tarsan ondalgan, mangdaylarsa çoğdalgan, böküdün çıkkan çoğ balvan, eriden çıkkan emmes bir jeke bası.
Андан эмес туугандар, ушул сиздердин аксакалдар, баарыбыздын аксакалыбыз генерал агабыз Асылбек Бакаев аксакалга сөз берсек. Баарыңыздын Мураталы Кыйсыков агабыз сандырачы. Мен баарыңарга дагы бир жолу салам берем. Эми баягыдан аксакалыбыз деп койду. Эң аксакалыбыз мына Саткынбек байкебиз. 81-де. Анан бу жердин аксакалы деген байыз билет да. Ошол жерде туулуп өскөн саяктардын урпагы болот. Эми кыскача айтканда совет келип отуруп угуп алды. Кээ бир нерселердин мындай кереги тиет. Анан мен кичине ырга сөзгө ишигим болуп, табияты табышмак, тарыхы терең таш түбө деп, могу айылдын кире бериште жаздырып коеюн деп жүрөм. Чындыгында эле табияты табышмак деген таш төбөнүн артынан айылыбыз аталып калган тарыхы терең дегеним менин чоң атамдын атасы Нурак мынау Аларчанын ашуусун ашып, ушундан ары Чүй менен тетиги азыркы Тарас, Ташкент жак менен ажыга барган киши экен, Нурак ажы деп. Анын баласы Бакай ушу жолду көрсөтүп, Бакай мына болот отурат, Бүйсара Бейшеналиева деген бүт СССР нанктанган, сыймыктанган эжебиздин иниси отурат. Ошо Бүйсара Бейшеналиеванын Бейшеналы, мунун чоң атасы Мамыралы бир туугандары болгон. Ошо Мамыралынын атасы менин чоң атамдар илгертен бериле ушул Аларчан ашуусун ашып келип, ушул жерлерде жайлап, мына Байтык орталыш деп коебуз. Ошо Байтык менен кабарлашып, саяктардын ушул жерден таламын талашып, саяктардын атын чыгарып жүргөн кишилер экен. Анан алардын айтымында саяктар илгертен бериле ушул жерде жашачу экен да. Анан балким кээде ойлойсуң, Аларчан ашып жумгалга да барып жашынып, ошо өрөндү келип калган бу деп. Андан ары көлдүн дагы тегереги. Дүйнө баягы жумкарлар менен калмактар менен согушканда тетиги Кожентке чейин сүрүлбөдүк беле. Балким ошол маалда ошол жерге келип калган бу. Анын баары ошо табышмак дегеним ошол. Мен өзүм 48-жылы ушул Таштуу айылында мына эле жерде роддом болгон, больница. Ошол жерде төрөлгөм. Бул өсүп, анан 29 жыл Кыргызстандын четте кызмат кылып жүрүп, 95-жылы кайра келип, ошол жерде 9 жыл ички аскерлердин кол башчысы болуп, командующий болуп, генерал болуп, анан азыр 11 жылдан бери пенсиядамын. Эми Таштоодогу эски саяктарды айтканда мынакей болот дедим, мынакей батыр жигитибиз отурат, ал Өмүралы, Мамыралы экөө бир туугандар болгон. Анан мына Абылмажин тууганыбыз отурат, бу дагы Качыкеден тараган 6-чы атасы ошо Орто Сайда толгон туугандарыбыз турат ошо биздин. Бизде Эсенбул Мажик деп коет, Чекир болду да, тарыхы бар өзүнчө. Анан мукемен дагы ошону такташабыз го. Анан эми байыз баш болуп, саңдырачы акелериңер, байкелериңер баш болуп, мына дөөлөт баш болуп Таштөбөгө келген, ошол чүйдү биринчи элеген Таштөбөдөгү саяктар деп билебиз. Анткени жанагы эле менин 5-чи чоң атам бир тууган Алтайдын тарагандар Беловодскийде 2 көчө болуп турат. Азыр Жарды суу деген айылда мисалы. Мына Орто Сайда айттым, аякта да туугандар Жумгалдан келген. Анан ошо Таштөбөдөн баштагандар чүй борунан деген абдан туура болуп, анан айтылуу курортология, айтылуу могу атабейит бар ошо биздин айыл өкмөткө караган жерде. Муну эми өзүбүздүн айылдыктар билет. О санжырачылар, анан могу ошо тарыкка байланышкан кишилер ошо билсин деп айтып атам да. Эми бул жолду баягы 14 декабрда эле айткам. Чындыгында кыргыздардын бир 30-40%-ин эң кеминде Кыргызстандагы элин түзгөн бул саяк уруусунун урпактары. Ошон үчүн башка уруулардан кем болбой, аябай тактап, талдап, жакшылап, толуктап туруп, санжыраны бир 10 тонн болобу, 15 тонн болобу, жана Абылабек баш болуп тарыхый булактарга негиздеп туруп, санжыраны бир чыгарып койсок, бүгүнкү күндөгү Россияда жүргөн миллион
кыргыздардын бир талай саяктар ичкиликтер көбүнчө түштөн кеткен жумушу жок. Анан келечек урпактарга абдан жакшы бул кандайдыр тарыхый булак болуп, мен кыргызмын, анын ичинде мен саякмын деп өздөрү сыймыктанып, өздөрү андан аркы урпактарга айтканга жакшы деп айткандагыдай ошого тапташып, тарыхыбызды сактап, ушу уланта берели. Ушул санжырачы инилериме чың денсоолук каалайм. Бул жана жазган китебиңерди дагы 10 эсе көбөйтүп, бүт Кыргызстанды кыдырып, колдон келсе ошо коңшу өлкөлөргө барып, аякта да саяктар бар. Мен мисалы Казакстанда 20 жылдан ашык кызмат кылдым. 3 тегерен чыктым да, мисалы, башка жерлер айтпай кой. Ошо бардык жерде саяктар бар, кыргыздар бар. Мени кыргыз экенимди билип, ой кыргызсыңбы, бир тууган турбайсыңбы? Биз казак болуп кеттик деп казакча сүйлөшөт. Мен болсо казакча үйрөнүп алгам, казактар менен казакча сүйлөшсөм, алар мен кыргыз экенимди билбей, казакта өздөрүнүн сырларын айтып, анан кийин көп нерсени билгем да, мисалы. Анан айта берсе көп, казактар өздөрү кыла албаган нерсенин баарын кыргыздын саягы кылып берген. Көп нерсени. Демек кыскача айтканда тарыхка байланыштуу. Жана Кенесарыны могу Токмоктун ар жагынан камап, туткундап, ошол жерден Нарузбек экөөнүн башын албадыбы? Ошонун өлгөн жерин мен казактарга таап бергем. Көмүлгөн жерин Майдыбай деп коет, Санжырачы экөө. Майдыбай деп коет. 600-төн ашык баатырлар ошол жерден бизден кыргыздар Ормонхан баш болуп баштарын кесип, барын жазага тартканда, көмгөндө май чыкканда, анан ошону Майдыбай деп коет. Ошону мен Кенесарынын урпактарына таап берип, анан алар өздөрүнүн эми чоңдоруна кайрылса, Кенесарыга биз жогору жактагылар уруксат бербейт дегенден, анан мен чегарачы казактар менен сүйлөшүп, алар баары билет да. Токмоктун тушунун эле чыгарып, ошол жерге Кенесарыга, Нарузбайга, анан жана 600 баатырга эстелик тургузганга жардам берген. Ошол менин жумушум. Эми казактарга, казактардын акыркы ханынын өлгөн жери, каза болгон жери деп аларга урпактарына керек болсо, мен кыргыз үчүн ушул жерде кыргыздар Кенесарынын башын алган ошого эстелик болсун. Туристтер келеби, кыргыздардын урпактары келеби, казактардын туристтер келеби, көрсүн. Кыргыз илгертен баатыр эл болгон. Анасынын урпактары ошого эстелик деп мен өз оюм менен ошону кылгам да. Болсо казактарга эмне кереги бар? Анан ошондон казактын тарыхчылары арданып, Назарбайга чыгып атып, анан ошондон кийин Астанага Кенесары хандын эстелигин тургузду. Бул бир эле тарых. Андан башка казактарга кылып берген кызматым көп. Анан эми мына кийинки 95-жылдан бери Кыргызстанга келип кызмат кылып, мына 9 жыл командачы болуп, жана Баткендеги биринчи салгылашууну башкаларды айтпай эле коеюн. Мен өзүм барып, алар качып кеткенден кийин, алар жүрүшөт мактанышып. Качып кеткенден кийин анан биз 2 жума согушуп, мен оборону анан айтып чогулуп келип, анан ошолорго өткөрүп берип, анан алар калгандар менен согушуп атып, 28 баланын өмүрү кыйын. Мен балдарман, бирөөнүн өмүрү кыйын. Айтып берсе көп да, аны айтпай да коет. Ошон үчүн мына Таштөбө саяктардын чүйдөгү уйуткусу түшүнсө болот. Бу жерден жана Büyük Sarabiş'in Aliyev чыккан, андан тышкары ушул эле айылдан менден тышкары 4 генерал чыккан. Эми ошон үчүн Таштөбөдөн баштаганыңар жакшы болуп, ушул ишиңер андан ары байыз ийгиликтүү болуп, жалаң эле коңшу мамлекеттерден эмес, колдон келишинче бүт саяктар колдоп, каражатын топтоп берсе, 6 айдан ары тетиги Белингов проливден ар жакта индеецтерге чыгат. Биз сүйлөшүп атканда телефон чалып калбадыбы бир киши. Ошол өзү баласын индеецтерге жиберип, 3 жылдан бери индеецтердин арасында жашап жүрүп баласы. Анан ошол баласын айткандарын ал киши мага айтат. Ал китеп жазып атат чоң. Алар ошо кыргыздардан эле Алтайдын тарагын жанагы муз кезинде Белингов проливде коет го, ошону Аляскага өтүп, Аляскадан бүт Америкага тараганды сүйлөгөндөрүнүн бир
жартысы кыргыз тилинде бүгүнкү сөздөр кадимкидей мисалы. Ушул кылып санжырачы тарыхчыларга айтарым, кыргыздын тарыхы, анын ичинде саяктын тарыхы абдан терең. Ошо ылайым Кудай колдоп, жараткан колдоп, ата-бабаларыбыздын арбактары колдоп, ошону аябай жакшы жасаңар, кыргыздын жалпы тарыхынан саяктардын тарыхы көлөмүрөөк, тереңирээк, анығыраак, даанараак, даңазалуураак болот деген тилектемин да. Ошон үчүн ошо тилегиңиз кабыл болсун. Баарыңарга аманчылык каалайм, ден соолук каалайм, ойлогон ой максатка жете берели. Айтқаныңыз келсін, Асылбек ағамызға кішкене қыстырма. Біз көздеген мақсатымыз бұл жерде саясат жоқ, жалаң ғана ағамыз айтқандай санжыра менен тарих, елді билікке шақыру, ешбір артымызда біреулер жоқ. Асан Майкем, мына менің Майкем, 4-ші атадан барып қосылмас. Жөнөкөйлі кішіміз, мына Жылдызбек, жөнөкөйлі бала, Қамшыбек Ажы, өзүнүн чарбасын кылган, санжыра тарыхка кызыккан киши. Жөө жалаңдап тарых санжыра чогулткан. Мурат агабыз 35 жылдан бери канча батын кезитти ким билет, бир Кудай өзү билет, жер кыдырып санжыра чогулуп жүргөн жөнөкөй гана адамдарбыз. Ошондой кылып баштадык. Эл ынтымакка келсин деген да. Рахмат. Анан эмки сөз Мурат агабызга берсек, санжырадан бир кошкособуз. Ассалаумағалейкум, туғандар. Бүгін Алла Тағала бұл жерге бұйырып барымыздың баш қоштыру жерде бір дастархан үстінде отырып отырмыз. Оған мен аяғанда қуаныштымын. Баяғыдан бері байыз санжырачы деп істі болса ембебізді көтеріп отырмыз. Мен өзім санжырачымын деп те есептеймін, бірақ санжыраны изилдечү деп. Санжырашы деген бұл құйма бұлақ кишилерде. Ошо кишилердин бири өзүмдүн таятам эмне айтып кетпеди байке. Жарты сууда 2 көчө саяктар бар деп. Ошол айылда Месенкул деген киши болгон. Менин таятам да. Ошо таятам құйма құлақ болшы да. Егерде бұйылқы осы жерде болған сөзді ұғып, ұқса, кейінгі жылы ошоны сұрасам, қандай қылып дем алып ошо бұлтыққа айтқанын ошо айтып берші да. Анан кейін ошо кишинин арманы да қойынчы. Өзі санжыраның барын жасып, анан кейін 3 дептерін емеге берген да бұл. Будайбек Сабуров деген академия наука. Анан ошо киши ана чыгарам, буна чыгарам деп жүрүп, ошондон эме болбой калды да. Анан кийин күнүгө келип, айына келип, ал убакта телефон жок, эме жок, ошо келип эмесе ана чыгат, бери туура эмес болот, акча каражат болбой атат деп ошондой сөздөрдү айтып, анан ошо киши бир күнү айтты да, ошо өзүнө эле ээлеп алат го ушул санжыранын китебинде. Мен түрүгөсө эмне бир көргөзүп койсо жакшы болот эле деген сөз болду да. Ошондон кийин анан кийин мен 1980-жылдан баштап ошол таятамдын ошол сөзүн эметип алгандан кийин өзүнүн түрүсүндө чогултуп кичинекей болсо да чыгарам деген оюм бар болчу. Бирок ал ойго жеткен жок. 1992-жылы каза кайтыш болуп кетти ал кишичи. Ошо ойдон бири Момокон Баатырдан чыгат да Солтоонун ичиндеги. Ошо Солтоон Момоконун эле жасайын деп бир айылга барсам, Солтоо деген көгөн. Анын ичинде саяктар болду. Анан кийин улам сураштырып отурган анан ошо ойдон санжырагысын бүтөчү болуп кетти. Ошо 1980-жылда ушул азыркы күнгө чейин мен осо истегеним толуктаган болуп жүрүп да
Бул айылгарда келип кеткен Карасокко баягы айылга. Бул жерде качкен тукумдар бар экен, ошолорду да жасып кеткен. Бияктагыларды бияка калп айтканда болбойт, бияка келген эмесин да. Бояк жагына келип. Боякта өтөтөр. Бери бак келип, байкулга кашкасы. Качкенин Туусбек, Мырзабек, Чоюбектин балдары бар экен, ошолорду жасып кеткен. Бир булак бияқта тұр. Анан кийин бул эмеде Санжыраны болсо эмеле дөлөт инебеси мынакей манас айтып баштаганда чубактан баштаганда биздин ата-бабалардан чубактан баштаганда чубактын чубалдырган доосу дейт. Болсо ата ушуна саяк элибиздин ошол эмеге жеринки көжөрүлүгү канча кылым, канча жылдарды калмактарга улам эле барып эмне десе, чубактын колунда эле барып чабышат. Мына ошо азыр андан кийинки өзүбүздүн эмелерибиз, бир тууган аталарыбыз тайлакта айтсак болот. Канча миллиондогон Кытайларды келип отуруп алдын тосту. Биякта Кокон хандыгынын канча эмесин тосту. Анын ичиндеги акындарыбыз, маданияттагы көп билим постор, академиктер, агабыздай генералдар ушундай саяктары көп эле экен. Биз болсок баягы эмеле бул жер чүй болсо эле эмелердин сокурлордун жеринде баарыбыз тең эме кылып жүрө бериппиз да. Мынакей бул түпкүлүктү жерди ээлеп ушул жерде баарыбыз тең дасторкондо отуруп алганыбызга мен аябаганда кубанычтуумун. Мындан ары дагы ушундай чогулгандар, чогулуштар боло берсин. Биякта Айкем айткандай биринчи жолу ушу чүй ичинде эметелерде биз чогулуп ушу туугандар менен жолугуп ушуларды толуктайлы деген ниет менен ушу байысы менен эме болдук да сүйлөшүп. Анан кийин ушу азыр бүгүн бердебиз. Эртең дагы башка теки жол алдында токтогулдук саяктар туугандарыбыз бар. Сокулукта Иман, Уман, Өйдечектин туугандарыбыз бар. Ошолор тууралуу дагы көп. Азыр сурасаң көпчүлүгү эле билбейт экен. Сурасаң айтса эметиши болбойт да, айта албайт. Сасыновка, Карасокка, Быстровка чейин саяктар. Жумгалга барып тиги эмеден качкен тукумун сурап издеп жүргөндө ошондо келип айтты, аякта деле аз экен, же ошо билбегендер болду. Айтат, тиги Быстровкадан баштап Чалдыбарга жердин тоонун этеги менен барсак, саяктарды бар экен табасың деген. Бул Орто Сайдагы качкен тукумдарына да бардым. Бул Карасокко дагы чыгылып бияктагылардын баары тең өзүмдүн алы күчүм жеткен жерлердин баарына тең барып кыдырып жаздым. Мындан солтолордукун толук жаздым деп айтсам болот. Китебин кылып чыгардым жана байсы айтып кетти. Анан эми Кудай буйруса ушу саяктардыкына жардам берсеңер, бизге берип туруп азыркы күnkү балдарга чейинкисин деле жасап берсеңиздер болот. Анткени мынакей ошо мурунку түргүн кишилердин гана эмелерин жазыш керек деп баягы айтылган сөздөр бар экен. Ошо менен баягы түргүлөрдүн баарын жазып коюп, андан кийин көз өтүп кетип 70 жыл тиги эме болду. Советтер Союзуна эме болуп, эчтеке айтылбай, бири-бирибиз эчтекени билбей, көпчүлүгүбүз жанагынтип эчтекени билбей калып атабыз да. Ошон үчүн колуңардан келсе азыркы күнгө жеринки балдардын неберелерди жазып берсеңер болот. Ошолорду толуктап эметип коелу. Анан кийин дагы ким чыгылып ушуну мен толуктап коеюн деген бир туугандар болсо болор, бирок ошого эме болот да, жеңилирээк болот да баары тең. Мындан кийин мындан тигинден кийин деп эле улантып жазып койсо, анда толукталып
саяк эмес болсо эметебиз. Baytık'ta var. Baytık gözünü yuvanlar var. Sami'nin Alişer Sami'nin degen sakar bildiğin. Çıngiz Aytmat'ın kaynağı. Alın bu desen kandayan başkarma olan köptü. Ne olsun tukumları bit Baytık. Ошон үчүн атайын жолугуп силер менен кандай сөз сөйлөгөнүңөр бар. Ошон үчүн келдим. Bale, rahmat sizge. Hazır Hacıke Hacıke ağaz söyledi. Bir Murat Ali Hakkı'ya kişiye kıstırma. Jalagılı Sanjıra'nı türk işler birliğine жаза verildi öpmey var. Sanjıra gidip olup çıkkanda ötkende ошол редакциялык кеңеш сүйлөшкөнбүз Чеченистаныча. Көз өткөндөрдү Sanjıra'га жазып, түрүү балага карасын электрондуу вариантка киргизебиз да айтқан сайт ачабыз да баарыңыздар ошол жерге кирип таба алсаңыздар болот. Анан каржы маселеси деп айтып атышпайбы? Ыктыярдуу түрдө мүчөлүк акы ыктыярдуу түрдө кыйнамай жок. Ошентип көп түркүсү көл болот деп анан өздөрү өткөндө аксакалдар ошол эмеге келишкен да ошол эмени кубаттап колдоп ошону чечип алганбыз. Кудай буюрса электрондуу вариант айтылып калса, биз ошол WhatsApp группага чыгарабыз. WhatsApp группага ким WhatsApp болсо кошулуңуздар. Ошол жерден алымча, кошумча көп нерсе айтылсаңыздар, мына санжырачылар ал жерден тактай беришет. Сөз сизде Ажыке. Assalamu alaikum. Hurmatlı sayak tuğanlarım. Ben özüm gönlüm olam. Жалдуу калганын тукуму Шык Маматтан болобуз, Куткан берген тукуму да коет бизде. Чырпыкты айылында турабыз биз. Өзүбүз жөн эле айылдык биз. Дыйканчылык кылабыз, багбанчылык кылабыз. Жашым 61-де 4 балам бар. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп тургандар, биздин бир оюбуз, жүрөктө жүргөн бир аябай ушу саяктардын баарынын эле жүрөгүндө жүргөн бир кыйноо бар болчу да. Ар кандай түшүнбөгөн туугандар бар. Анан саяктын атасы жок. Саяк дегенде, саяк мындай деп, саякпын десең мыйыгынан күлгөндөр бар дегендечи. Ушундай баарыбыздын ичибизде жүргөн да туугандар. Анан кийин бир күндөрдө мага бир киши чалып калды. Сиз Санжырага кызыгат экенсиздер. Эми баягы ар кандай бир жамандыктар болуп калабы, же тойлордо болуп калабы, отурган жерде Санжыра айтып калабыз да. Кичинекей кезимде бир абышкалардын арасында чоңойдум эле, бир жезден багып алып, ай киши 6 жыл төшөктө жатып калды. Анан ошол кишини бакканда илгеркилер баягы үркүнгө катышкандар, согушка катышкандар келип зыярат кылып келишип, анан алар кечке отурушат, аларга чай сунап тигип булгулап, анан ошондо бирин угам, бирин укпайм деген илгерки сөздөр кичине калган экен да. Анан дагы Кармышаков Тынчтык деген Санжыра передачасын алып барып жүргөн жигит бар. Өзү уусу мунду. Анан ошо киши чакырып, анан ошондон анан тиги телевизорго тартышып, анан биз ошо Шык Мамат Кабанын тукумун айтып берип, анан ошондон киши тааныла баштады да, жана аксакал көрүп эле сени көргөм деп айтып атпайбы. Ошентип анан бүт Кыргызстанда көрсө саяктардын көбү таанып калыптыр биздичи. Анан буга шүгүр. Биз эмнени айтабыз? Санжыра деген бул өзү араб тилинен алынган шежире деген эле сөз. Шежире деген өзү бир түп дарак деген түшүндүр. Бир түп дарак. Тамыры биздин өткөн ата бабалар, стволу саяк мисалы. Анын бутактары мынакей биздин өткөн аталарыбыз, бутактарыбыз. Мисалы, Молдо Шакирдин тукуму, Жалдуу Кабанын тукуму, Айболоттун тукуму дегенде, анан кийин сабактар, анан чырпыктар, анан мөмөлөр дегенде, мына биз мөмөлөр да, биздин балдар. Бул өзү Санжыра деген ушул экен да. Анан Санжыра деген эмне? Ата бабага келеткан нерсе бизге чейинкилер дагы, бизден кийинкилерге дагы биз ар бир кыргыз баласы өзүнүн баласына небересине жет атаңды бил деген тартип бар. Туурабы? Бизде бул өтө илимий нерсе. Башынан бери келет. Жет атаңды бил деген. Жет атаны билбей туруп үйлөнүп калгандар болгон турган болсо, ал ген токтоп калат, бүттү. Анын ал мустактан бери 7-8 жылдан бери келаткан ген токтоп калат экен. Бул жет ата деген канча убакытты талап кылат? 210 жылды талап кылат. Эгерде 30 жылдан эсептесеңиздер. Бул өзүнчө эки кылымды талап кылат. Жет ата өтүш үчүн. Ошон үчүн биздин ыман саяктардан чыккан Жолдошбек Токоев деген бир агабыз бар, жакшы. Өз жазуучу, жакшы журналист, илимпоз киши. Ошол кишинин бир айткан жакшы сөзү бар. Кыргыз улутунун
Мына канча бир кыргын сүргүндөр, канча бир согуштар, канча бир аламаттар болуп келген. Ошонун ичинде кыргыз улуту жок болуп кетпей, канча улуттар жок болуп кеткен. Кыргыз улутунун жок болуп кетпей сакталып калышынын матрицасы кай жерде турат дейт? Уруучулдукта турат. Ар бир айылда уруу болуп жашайт эмеспизби? Ар бир айылда уруу болуп жашайбыз да. Мына ушул себептен дейт да. Чындыгында ушундай экен. Биз бирибиз уруу аркылуу тааныйбыз. Биздин максат бул жерде мынакей генерал Бакиев отуруп айткандай, биздин максат чогулушубуз. Уруу бириксе урук биригет, урук бириксе улут биригет деген. Биз кыргыз мамлекетине, кыргыз элибизге, журтубузга эмне жардамыбызды, эмне жакшылыгыбызды тийгизе алабыз деген максатта чогулуп атабыз туугандар. Анан негизи биз саяк элинин башын бириктирип, ой, биз момундай саякпыз. Биз момундай урукпуз. Момундай элбиз. Кыргыз журту деген 40 элден бириккен. 40 куру элден 49 Угуз хандан бери келаткан элбиз. Ошо 40тын бири саяк. Саяк деген ушундай журт деп элге журтка тааныштыралы деген максаттабыз. Мына генерал агабыз айтып кетти. Биз 10 томдон ашык дейт. Мына азыр эле уктуңар. Бул киши эле 1 томдук киши. Туурабы? 1 томдук. А эгерде Жусупты айта турган болсок, Касымды айта турган болсок, Кожомкулду, ушул эмне деген гана инсандар бар бизде. Анан ошон үчүн бир туугандар болгон аракетибизди кылалы, анткени сиздердин жардамыңыздар менен. Бул жерде эч кандай саясат жок, трайбализм деген нерсе жок. Биз урпактарга жакшы нерсени калтыралы. Интернетте өтөт, телефондо өтөт, китеп окулат. Ар бир үйгө, ар бир текчеде саяк энциклопедиясы тургандай болсун. Биздин максат ушул да. Анан кичине баягы эми санжырага кызыккан киши болгондон кийин кичине санжырасынан кичине кыскартып айтып өтөлү, Биз жанагы Тынчтыкбек Карымшаковду айтып кетпедимби? Бул киши 5000 кишиден ашык кишинин атын айткан киши экен. Бирөөнү айтсаң эле ата тегин айтып берет. 15 атасын айтып таштайт. Анан ошо киши казакты дагы чагат. Казактын баарын эле кыргыз кылсат, көз жакшы тааныбыз. Анан кийин Тынчтыкбек ушуну айтат да бизгечи. Ай, биз дейт. Тагайдан бери жагын эле тактап алалычы дейт. Тагайдан бери жагын эле тактап коелучу, азыркыларга жеткизеличи, ошол жетиштүү. Биз байыркыбыз, ар жагыбыз түйүбүз алыс. Аябай. Анан бизге жанагы кээ бир жерлерден, диги уруулардан, бир уруулардан саяктардын түйү каякта деген суроолор боло турган болсо, биз негизи Муратайга такап коебуз да. Долон би менен Муратай 12-кылымдын жарымында тиги Монголия тараптан Пекинди алабыз деп монголдор айдап барганда кайра качып атпайбы? Ошондо Муратай, ошо Акбалтанын тукумунан келип, Муратай, анан Муратайда Жусупбек, Сүйүнүчбек деген 2 бала болот да. Биз ушу жердеги Кыргызстандагы саяктар ошо Жусупбек менен Сүйүнүчбектин тукумубуз да. Жусупбектен Абдырайым төрөлөт, Абдырайымге жана Эреше хандын, Эрдене хандын кызы Манисайымды алып беришет. Манисайымдан Байызбек төрөлөт да. Андан кийин Аббас Абдырайым өлүп калгандан кийин ал энебиз хандын кызы мындай кишиге тийбейт, анын үстүнө бала жаш, бирөөгө коргоо болбосун деген максатта хандын кызы болгон себептен эрге тийбей калган да. Күткөн бир нерсени. Кийин Байызбек чоңойгондо, анан кийин кайнысы Сүйүнүчбектин баласы Дайырбекти чакыртып, а киши Бухарадан илим алган киши экен, аалым киши болгон. Эшен кары деген бул аалым деген. Карке деген бул тирүү Куран деген түшүндүрөт. Куранды жатка билген киши, аалым киши да. Эшен кары ал эмес, ал кишинин аты эмес, ал Дайырбек. Дайырбектин мындай кошумча аты Эшен кары да. Ошол Эшен кары кайнысына нике кыйышат, анан ошондон анан кийин башталат да. Биздин ошол Эшен карыдан анан кийин 2 бала төрөлөт, Куртка түгөлдө. Мына сиздер анан кийинкисин келе атабыз да, эми баягы Куртка түгөл деп айтып атпайбы. Анан тиги мурункусун айтпай кетпедимби? Мисалы ошол Эшен карыдан
Жусуп Сыдык Шакир. Анан Ибраим деп төртүнчүсү да айтылып жүрөт. Негизи Тоголокмол атабызда бул жакшы санжыра жазылган да. 1920-жылы жазылып кеткен тарых бар да, санжыра бар. Ошондо айтылып атпайбы? Жусуп Сыдык Шакир депчи. Анан Ибраим айтылат. Сыдыктын тукуму жетиген аталып, кушчу менен сарунун ичинде калды дейт. Мына ушуну билип коюш керек да, биз айтсак алар жок кайнаса канысыкка. Анан кайра туруп Шакир бир тууганыбыз деп чыгат. Аларчы. Алар түбү саяк. Сүйөк чокмортто саяк керек болсо. Алар жакында саякпыз деп айтышат. Астан сарылыкта. Анан Жусуп атанын тукумдары Бештерек аталып, чапырашты саяктардын ичинде, кызыл бөрктүн ичинде калган экен. Түлкү башы деп коет эмеспи? Түлкү баш Мыңкен, Чымкент тараптарда Бештерек. Коралас. Ошо Бештерек коралаштарда Королош деп кыргызча. Ошол тукумдар ошо казактын ичиндеги Чымкент тараптагы саяктар. Анан Молдо Шакир. Молдо Шакир атабыздын өзү билесиздер, көзү чекир, өзү сары кишибиз Чекир Молдо. Чекир Молдо аталып жүр, Чекир саяк аталып кеткен. Анан Чекир атабыздан Куртка түгөл, анан Куртка түгөлдөн бери карай билесиздер, деби? Менимче сиздер баарыңыздар отурасыздар. Эмне деген инсандар чыккан. Я, Куртка атабыздан 3 ата Кудайберди, Аккаба Аман дейт. Түгөлдөн Курмангожо Маңгыт, бул аталарыбыздан эмне деген инсандар чыккан. Я, мисалы биз жана жолдо келатып айта кетип, кээде санжырада бир окуяларды айтып кеткен жакшы болот. Баланчанын баласы айта берсек анда көп сөз. Мисалы, бу калмак чапкыны бизге кылбаганды кылган 123 дейт. Мына орус Макаренин Плоскиевтердин жазмасында бар. 123 жыл калмактар биздин ала тоону жердеп жаткан Куалави. Биздин ата-бабалар Кисар Гүлөпкө чейин качкан, Памирге чейин. Казактар Россияга чейин кирген. Ошондон кийин калмактардын баарын Кытайлар кырып кеткенден кийин калган катканы биздин ата-бабалар чогулуп келип атпайбы? Чогулуп келип, анан кийин жерди ээлеп, жерди кайра бошотуп алышып, калган калмактарды болсо мусулман кылышып, тууган кылышып, бөлүп алышып, кыздарын алышып деп, ар кимдин тууган кылып өзгө кош. Ошол убакта бизде орустарда же болбосо тиги Кытайларда үй тамгасы жок болгон себептен Түркү бийди Турчу бий деп жазып коюшкан да. Түркү, кадимки эле Түркү бий. Терминденби? Түркү бий. Кыргыздардан 3 бий барган экен. 3 бий. Пекинге барган. Бейжиңге, элчиликке барган. Сарбагыштардан Черикчи бий барган, Саяктардан Түркү бий барган, Бугудан Ныша бий. 3 барган да. Эми ошо бекер барган эмес да, эмне деген кишилер, чынында биздин түп тектерибизден эле кандай кызматтарды кылган кыргыз ичиндечи. Андан беркилер, мисалы Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахманов аталарыбызды айтабыз. Мына Ишенал Арапаевдер, эмне деген кишилер? Ишенал Арапаев 11-жылы Алипери чыгарып жүргөн киши Уфага барып. Өтө илимпоз болгон, катаган саяктын ичинен чыккан киши. Ишенал Арапаев. Жусуп Абдырахманов, Касым Тыныстанов, Шыкмаматтан чыккан. Биздин аталар болот. Именно мына Касым Тыныстановдун урпактары болот биз туугандар. Анан мындай санасак көп. Аябай. Мына азыр эле ушул жерде мына Орто Сайдан келди, менин кудам болот, Байке Турдек Байке Турпамыз. Бул киши кадимки Батырхан болуштун небереси болот. Ботуров. Тоже Гостератан тукумунан болот. Кава. Орто Сайда турат, тааныгандар бар болуш керек. Бул жерде таанышыңыздар, бул жерде жалаң эле Качкерин тукуму эмес, же болсо Чекир саяк эмес. Кава саяктар да бар экен араңардачы. Ошо чогулуп биригип дегенде жакшы иш болот. Жана мен атай чакырып коем, келиңиз депчи. Биз болсо Жамтык Бабанын тукуму жөнүндө кичине айтып кетейин. Бул жанагы биздин Жусупбек атабыздан Байызбек келбедиби? Байызбек 2 балалуу болгон экен. Сарык Ботоштор. Сарык Ботош. Улусу Сарык, ана Ботош. Ботоштун өз аты Байболот. Жана Байболот Батыр деп атпайбызбы? Байболоттон Сарык балалуу болбой жүргөн экен. Байболот Батыр 3-4 аял алган да. Бир аялынан Айдеке, Асеке, Айдеке, Күрөң Молой деп 5-6 балалуу болот. Жана өйдөчектилер деп атпайбызбы? Ким сиз өйдөчекти турбайсыз? Бүйү Сарыжы өйдөчектин кызы турбайбы?
Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Өзүңдөн жакшы чыкса кубанышың керек, жолдошчу. Мына меники деп айтабыз да. Мына биз депчи. Халық Акиев Халық Акиев, конечно, жанагы Жолдошбек Токоев мындай китеп чыгарган. Саяк наме деп. Саяк илими деп. Ошол китептин экинчиси чыгат жакында. Ошондо ал мындай чыгарган. Адагы жана мен айткандай намыстанып, ичи күйүп, деле ушу Кыргыздан чыккан биринчилерди жазайынчы десе, баары саяк болуп чыгыптыр да. Кыргыздан чыккан эң кыйын манасчы десе эле, Айтыке манасчы менен эле Сагынбай. Экөө саякта. Анан кийин эң кыйын манасчылар бизден чыгып атабы? Эң балбан киши Кожомкул. Дагы ушундайлар көп. Мисалы эң биринчи коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов, именно Ишенал Арапаев, Касым Тырстан. Үчөө жесет. Ушундайлар менен толтура. Эң кыздар. 4 аягы төп келген жорго деп айтылат экен. Жана таланттуу адамдардачы. Бул 4 аягы төп келген калык болгон экен. Калык Акиев. Бул манасчы болгон, төкмө болгон, оончу болгон, конусчу болгон. Кына токтогулду кылган Калык Акиев болгон экен. Жоомарт Бөкөнбаев токтогулду тууган экен аталаш. Анан ошо 7 жыл жазган экен. Ошол эле өзүнүкүн баарын эле берип койгон дейт. Өзүнүн чыгармасын эле токтогулдук деп бере берген экен. Ай түшүнөктүр да, көрсөтчү. Мына кызыктар көп. Мисалы 36-жылы Москвага декадага барганда биздин кыргыздар. Ошондо биздин кыргыздардан именно саяктардан канча киши барган. Ошол ким барган? Калык Акиев да барган. Мынаке Мыскал Өмүрканова барган. Мына Карамолдо Орозов барган, биздин Шыкмаматтан дагы. Анан мен кийинки убакта көп мактанып жүрөм. Эде мактанып жүрөбүз да саяктар. 2 бүркүтчү бартыр. 2 бүркүтчү. Ошон экөөтөн чырпыктыдан мен чотлар көрдүм, экөөтөнчү. Ыса анан деге жанагынын бейшеси дейт, бейше өзү өйдө чекти. Биздин айылыбызда 200 түтүнгө жетпей, 150 түтүнгө жакын өйдө чектилер бар. Анан 7-8 атасына келип ар жагын таппай жүргөм, таптым жакында бул киши тапты. Алар деге как раз молойдон болот экен, болчурдар. Анан негизи биз түптүү эл, биз түптүү журтпуз. Анткени биздин элден, журттан мынакей жана башына келет башка жакка кирип кетпедимби? Ошол сарык балалуу болбой жүргөндө биринчи Байболоттун биринчи аялы белем, экинчи аялдан биздеги Санжырада көлдө Кайдуулат, анан Жандуулат экөө да. Жандуулат ала көз аталат. Жана ала көз каба деп атпайбы? Ала көз аталат. Анткени ошол биздин сарык атабыз балалуу болбой жүрүп, бир где-то 70 жаштарга барганда жана көзүнө сыр көрүнүп, бир Кызыр алейхисалам дегендей көрүнүп, ай сен уккан жок белең. Баш сурасаң Чолпон атага бар. Мал сурасаң Чолпон атага бар, баш сурасаң Манжыл атага бар деп, анан Манжылга барып, сыйынып келгенден кийин 9 айдан кийин балалуу болот. Ал баланы ырым кылышып, сыртка төрөтүп, анан сырттан Кайдуулат таап келип, анан Кайдуулаттан сатып алды, саттуу болушуп, анан ошол менен анан кийин каба кайра сатып алып баланы, кабаны, сарык. Ошенткен ал киши 70-терде болгон дечи. Кайдуулат Байболоттун баласы да. Анын балдары ал Кайдуулаттын өзү 50-ге чыгып калса керек ал убактачы. Анын балдары токтобой жүргөн. Анан ошондон анан кийин жана түнгө атып баланы алып келгенде аялы төрөп, баланын атын Түнгөтар койгон. Анан Түнтөй төрөлөт. Андан кийин берки балдар кетет. Анан ушул жерден биз Кабанын баласы деп коюп аткан себеп, мындай сөз кеткен Кабан Кайдуулат. Кайдуулат Кабанын да баласы эмес, ал бир тууганы. Анткени Кабанын атасы, энеси келтеден ооруп 2 жашында өлүп калат, ата энеси. Сарык өлүп калат байчасы. Аны Байболот менен Кайдуулат багып чоңойтат Кабаны. Өз тукуму менен өз балам депчи. Ошол себептен жана кийин Каба баатыр чыккан себептен анан кийин Каба саяк болушу эле бир туугандары Каба саяк болуп атат. Бул бизде ушинтип айтылат. Экинчи вариант. Кетмен төбөдөгү саяктардын баары Түнгөтар, Түнтөй баардыгы кошулуп алып эле. Аякта кичине башкачараак да. Биз ушуну тактай албай атабыз азырчы. Биги Карымшаковдор ушундай саякта кичине ушуяңар тактап берилешти, анан кыйытып келип жетигенди да айтып кетет. Ай, кошпойсуңар өзүңөргө депчи. Анан ошол, анан бизде көлдө негизинен ошо жалдуу кабанын тукумдарынан анан кабадан биринчи аялына боз тери, ак тери, эн тери деген 3 баласы бар. Боз теринин балдары казак Досой элтинде деп коет, ошо боз тери айылында турат. Анан Досойдун тукумдары
Belki Тоң районунда Алабаш, ар кайсы айылдарда балыкчы да көпчүлүгү. Элтиндирдин тукумдары, Элтиндирдин 5 баласы бар. Асан, Жаныбек, Үчөй, Бешей, Сарбан деген балдар бар да. Ошолордун тукумдары Асандан Каракучкаш Ботугур деп коет. Ошо Ботугурдан Каракучкаштан кийин Алыбек Батыр деп атпайбызбы? Ормонханды нубагында Алыбек Батыр багы жоокер башы болгон ошо Алыбек Батыр Ботугурдан чыккан, жана Батыр хан дегендер ошолордон чыккан Ботугурлардан. Каракучкаш менен азыркы эле жигит Манасчы Дөөлөт ушу Каракучкаштан Кудайменде Серең Жаныбектен болот. Кудайменде Сереңден да мыктылар чыккан, аябай жакшылар. Азыр да мыктылар бар. Анан кийин Үчөй, Бешейдин тукумдары эмеде жашайт. Жаманбай деп коет, Бостер айылында жашашат. Биздин негизги таянганы биздин Нурдөөлөт Батыр Бакачыдан чыкканда биздин Шыкмамат. Анткени биздин мындай экен да, Каба атабыз 3 аял алганда, бир аялынан Бостери, Актери, Энтери, анан Актериден жана Бостериден айтып кетпедимби бир аз. Актериден болсо булар Тогустуруда жашайт экен. Тогустуруда азыр биздин ичибизде Бакыт Орунбеков деген жакшы бир окумуштуу жигит бар. Ошол Бакыт Орунбеков ошо именно ошо Актериден да илгерки жана Карбоз Батыр деген жөнүндө легендалар бар эмеспи? Ошол Актериден чыккан да. Ошол Актеринин китебин жазган экен, өзү аябай жакшы окумуштуу, ошо биздин ичибизде иши да Бакыт Орунбеков дагы. Энтеринин дайынын таппай атабыз. Каягында, өзбегинде, казагында, Жалал Абад жагында чыгат го буюрса жакында. Энтеринди. Анан эми экинчи аялынан болсо Куттук Сейиттен жана Атакара Ботокаралар. Атакарасы дагы ошо Фергана Анжиян тарап, Бухара тарапка кетип, өзбектин арасына кирип кеткен экен сиңиши. Ботокарадан жанагы Тоок дейиштеп, Тоок, Алп Тоок. Тоок Батыр ошол Ботокарадан, кадимки Алп Тоок. Ал эми үчүнчү аялдан Шыкмамат. Шыкмамат атабыздын да көп тарыхы бар. Ал киши кичүү аялдын баласы болгон себептен тарыхтары бар. Кийин Кабаны алып кетип, анан Жалдуу Каба ошо жана Бостер айылы турган жерде өзүнүн негизги аты Бактуу Долоноту деп аталат. Ошол жерде сөөгү. Ошо биз санжыраны сүрүштүргөндө жаш менен сүрүштүрөбүз. 30 жаштан алыпчы. Мисалы мен өзүмдөн алганда 1595-1600 Каба, Жалдуу Каба. Ошо кишиде где-то 80-90га чыгып өлгөн экен Каба. Кабанын сөөгү ошо Бостериде. Бостериде Акшыбак деген жерде, Шыкмаматтыкы ошол жерде. Кийин ошо бизден Шыкмаматтан өзүнүн 3 баласы бар, Кудаш, Кожош, Куртай деген. Ошол Кудаш бий болгон, ошол Кудаштын тукуму жалаң ошо 24 айылда турабыз биз. Торайгырдан тарта Таштакка чейинки айылдардын баардыгында Шыкмамат тукуму турабыз биз. Ар бир айылда бүт Шыкмамат. Ошол Шыкмаматтын Кудаш бийдин тукумдарынын ичинде 3-4 ата бар да. Кудаяр, Кожаяр, Алдаяр, ана Бөлөкбай деп коет. Кудаярдын тукумдары Кутканберген Бектемиш деп коет. Кутканберген Бектемиш биздин Торайгырдан Чолпон атага чейинки жерде. Бектемиштер 5 бакачы аталат. Ошо 5 бакачыда ошо бирөө Чулумдун баласы Жоруптан Нурдөөлөт Батыр. Бизди Шыкмаматты чогулткан жана Бостерди чогулткан адамдын эң башында турган мыкты адам Нурдөөлөт Батыр болгон да. Ошол киши чогулткан. Себеп кайка таянган? Жалдуу Кабанын сөөгүнө таянган. Мына менин атам сөөгү жетет. Анткени Ысык-көлдө башка бугулардын сөөгү жок, андан кары. Эң эле улуусу Мойтакенкалар. Кийин коюлган. Калган жок, сөөгү жок башка. Эски көрүстөндөр бар, билбейт кимдики экен. Биздин Жалдуу Кабаныкы бар ошол жерде, саяктар. Ошон үчүн биз ошол жер биздики. Өткөндө Эмил Каптагаев деген биздин ошо бакачы биздин Бектемиш менен Кудаш менен бир тоон Кожоштун тукуму болот. Билесиздер Эмил Каптагаев. Чокталды. Бул Каптагаев Эмилдин бир жакшы сөзү жакты бизге. Биринчи жыйналышта, Анке. Бирөө сурайт дейт. Бай саяктар чачырап аргас жерде жашайсыңар. Жок, биз саяктар каалаган жерде жашайбыз деп айтты. Көрсөңүз, Кыргызстан каалаган жер биздин жер экен да. Анткени бизде саяк эли, саяк журту Кыргыздын баардык жеринде бар экен да. Баардык булуң бурчунда бар экен. Эми Кудай буйрса, ушуну биз топтойлу баарлап, ушуга аракет кылалы. Бул саясат эмес. Биз башыбызды бириктириш, башыбыз бириксе саясат өзү келер өзү эле. Ага чейин биз өзүбүздү мына бири-бирибизге таанышалы, тааныталы, мына аксакалдар айтышты, жакшы
аксакалдарыбыз ушу баштаган деле ушу июнь айында деп атышат буюрса. Саяктардын курултайын өткөзөбүз Суусамырга деп. Кудай буюрса көлгө дагы түштүккө дагы түндүккө дагы бардык жерде курултайлар өтүш керек биздики. Анткени мен өзүм эле бир нерсени айтып коеюнчу көргөнүмдү. Сарбагыштын ичинде Сарбагыш бул тынайлардын ичинде таздар деген урук бар болчу. Таздар, Сарбагыш эле Сарбагыш эки карындашым да ушу таздар деди, чоң соройдо. Ай, мен силер таздар Сарбагыш эмессиңер деп мен кудам айтчумун да. Ой, силер деген деп мына бул кишинин дагы кайын журту. Ой, силер Сарбагыш эмессиңер. Силер адигинесиңер десем такыр болчу эмес. Эми мына 5 жылдан бери курултай өткөрүп жүрүшөт. Алар Каракулжага барат. Алар Каракулжалыктар чоң соройго келет. Анткени таздар өзүн таап алышты. Алар Сарбагыштын ичине келип калган уруулар. Сарбагыш элинде көп уруулар ким бийликте турса ошонун тегерегинде чогулгандай да. Ошол себептен анан ар бир жакшы мыктынын арасына тегеренгендер эле анын баласы болуп айтылып калган экен да. Жанагындай Тагай бийдин баласы дегендечи биз Тагай бийдин баласы эмеспиз. Тагай өзү адигине Тагай Багыш элинен болот. Долон бий да Багыш элинен болгон. Көкүн бий да Багыш элинен болгон. Булардын эпохалары бар. Эки кылымдан болгончу. Анан ошо Тагай бийдин тегерегине чогулган элбиз. Жана Саяк, Азык, Жерик, Карачоро баарындар, баарын тукумунун көпчүлүгү Алтайда. Баарындар аябай көп. Анын кичинекейлер баласы кылып коюп Тагай бийдин. Тагай бий түрмөдө жүрсө каякта каял экен ага. Ал ак үйлүү деген түрмө экен, ал жөнү камак. Залог. Анан кийин ал жөн эле баягы биздин кыргыздардын жасалма самжыралары бар экен да. Майда жалпак болуп калган да, баласы кылып. Мисалы азыр деле айтканда Сокенин кишиси, Рысбектин кишиси, Камчынын кишиси дегендей элечи. Ошондой кыргызча түшүнбөйүнчү, ошондой эле Тагайдын балдары болуп калган экен. Көрсө Тагай эмне 6 балага бий болмок, падыша болмок. Кыргыз элине падыша болгон. Туура түнкү. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ушу келечегибизди тактайлы бир туугандар. Мен көбүрөөк сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Баарыңарга ден соолук каалайм, үй бүлөңүздөрдө дайыма самжыра турсун. Бала баккыра неберелерибиз билсин, жети атаны билсин. Айтпадым, жети ата 200 жыл. Мына ошону такташ керек. Балдарга беришибиз керек. Азыка Алла Таала разы болсун. Сиздин көргөн агабалыкыңыздан Мурат ака, сизге да рахмат. Генерал агабыз деп сыймыктанасыздар. Ошол эле генералсыз да. Анан азыр ошол биз жанагы экспедициялык топтун Жылдызбекке сөз беребиз, Жылдызбек сүйлөбүз келген жок го, көбүнчөсү мындай уюштуруу иши дегенде мындай көп чуркайт да. Ооба. Катчылык кылып турат ар кайсы жерден. Анан Жылдызбек сен сүйлөсөң сөз берейин, андан кийин мен жыйынтыктап коеюн, ошо менен андан кийин өзүңүздөр баягы аксакалдарыңыздар айта турган алымча, кошумча эмеңиздер болсо, ошол аңгеме дүкөн куруп, ошол ата-бабалардын сөөгүттөрүн бар козгону атат да. Ата-бабаларды айтып турсак, ошол жакшы болот да. Жылдызбек анда сөз сизде, аны мен жыйынтыктап коеюн. Дагы жолу ассалаумалейкум туугандар. Бүгүн баарыбыз дагы бир жолу жүз көрүшүп, жакындан таанышып отурганыбызга мен ыраазымын. Ушул уюм, экспедициянын эң башталышы бир буга чейинки ар бир Камчыбек агабыз айткандай, ар бир саяк туугандын ички дүйнөсүндө оюнда бир жүргөн бышып жетилген нерселер бар болчу да. Алар ушул ойлордун баары ошо саяк чоң элбиз, тарыхта да барбыз. Биз бүгүнкү майда уруулардай болуп жакында жазылган тарыхтар эмес, биздин тарыхыбыз чоң өлкө, орустар жазган, кытайлар жазган, башка элдер белгилеп кеткен чоң сак элдердин тукумдарыбыз бар. Андан кийин бул учурдун ушу мезгилдин талабы болуш керек. Ошо менен биз биригип саяк туугандар мына баарыбыз башыбыз кошулуп отурат. Негизги максатыбыз саяк уруу санжырасын бириктирүү. Себеби санжыра деген бул биздин документ. Сен кимсиң дегенде биздин ким экенибизди
тарыхка калтыра турган, айгинелей турган ошол биздин санжарабыз, биз документибиз. Биз ошо документибизде, тарыхый документибизде Кудай көрсө жыйнап, тактап, жазып, анын ичинде үлгүлүү, белгилүү баатырларыбыз, агаларыбыз, саясий ишмерлерибиз бар. Ошонун баарын тарыхка калтыралы, кийинки муун окусун деген негизги ой менен биригип отурабыз. Анан ушул ойду колдоп, баарыбыз биригип, мындай ак дастурканда жүз көрүшүп отурганыбыз бул жакшы. Бул деген саяктын ынтымагы деп билсек болот. Ушундай дагы бир нерсе, ушундай мына Камчыбек агадай, Мураталы агадай, Байыскан байкедей эч ким буларга айтпаса дагы өздөрү кызыгып, жазып, топтоп улуулардын келаткан санжыраларды жазып, чоң жүктү көтөрүп келатат да. Ушул адамдардын көзүнүн тирүүндө ушулар бар кезде биз санжыраны жазып калайлы, чогултуп калайлы деген бул эң негизги ой болчу да. Ушул ой ишке ашып атат. Анан өткөндө биз ошо 14 декабрда саяк уруулардын биринчи жыйынын кылганбыз. Бул буга чейин да көп жыйындар болгон. Ал ынтымак жыйындар болгон, бирок анда мен катышкан жокмун. Бирок бул жыйындын негизги максаты ушул санжыраны жазуу да. Санжыраны жазуу, тактоо. Ушуга мына генерал агабыз келген. Бул киши агабыз мурунтан эле саяк коомунда ошол правлениеде бар экен. Келип катышып жүргөн агабыздын бири экен. Ар бир региондордончу. Анан эми туугандар, мен айта турганым, меники санжыра эмес, санжырачы эмес, мен уюштуруу иштериндемин да. Анан ошо уюштуруу иштери боюнча кичине маалымат берип коеюн. Бизде могу саяк коому, саяк ынтымак коомдук уюму бар. Анан кийин ушуну саяк санжырасы фонду түзүп атат да. Бизге эми фондко буйруса, ушу санжыраны чыгаруу боюнча аны жайылтуу иштерине биз фондко мүчө болобуз, баарыбызчы. Мүчө акы төлөйбүз. Ушуга активный катышыбыз керек баарыбыз. Анан кийин саяк коомуна ар бир региондордон кеңешке, бирден мисалы аксакалдар кеңешинде мына агабыз бар, кеңеш агабыз. Андан кийин бизде жаштар кеңеши бар, жаштар деген. Ушуга ар бир региондон, ар бир айыл өкмөттөн бирден мүчө керек. Бүгүн ошол жерден бир добуштан бир адамды бекитип бериңиздер. Совет байкеби же башкабычы. Ошол адамды биз коомдук уюмга ошол сиздердин атыңыздарга мүчө кылып кошойлу. Анан калган иштерди азыр бошко салабыз. Калган иштерди буйруса ошол коомдун мүчөсү аркылуу баарыбыз биригип маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Туугандар, ошол менен. Жана Камчыбек ажеке айтып кетти. Мен сыймыктанам ушундай ата-бабаларыма депчи. Анан кылыч курчу саякта, сөз мурчу саякта кыздын сулусу калмакта деп бул ата-бабадан келаткан сөз. Аны Камчыбек ажеке улам эскертип калат, биз группада калышып калабыз. Чим түшүп турмайын эчтеке болбойт. Анан кээде ушундай ата-бабалар айтып, ой бизден деген мындай эр садыр чыккан. Ал бала садыр жаш кезинде, эр садыр, анан хан садыр болгон. Бизде атандай тайлак баатыр чыккан. Тайлакты биз баатыр десек, кытайлык кыздар аны эр дешет экен. Мына Жалдууга атабыз, Байызбек атабыз деп. Мен атым деле ошондон көп эмес. Муну агабыз жакшы билет. Абайда деген бир чоң алым молда бар болчу. Ошол киши бизди азан чакырып коюптур да. Анан биздин ата-бабаларыбыз ошондой баатыр болсо, зорлору болсо, коомдук саясий ишмерлер, Кармак Кытайды сүргөндөр болсо, белги жагын айтсак эле Түлкү баатыр Кытайга жерин барып келген. Ошол жерде кече көрдүм Мыша баатыр менен бир жерде айтылат 8 деп 8 сүрөт экен. Ошонун алтоонун аты дана такталган дейт да. Ошонун бири биздин атабыз кадимки Түлкү баатыр. Бул Камчыбек азыр чуу тастыктабадыбы? Анан ошентсем ушу ата-бабаларым мана мактанам деп Жусуп Абдурахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, жөнөкөй эле Касым Тыныстанов биздин тилди жалпак тилге салып эле жөнөкөйлөтүп койгон жөндөмөлөрдү, жөндөмө этиш, барыш, чыгыш деген мурун жок болчу, туурабы? Ушуга ылайыкташкан. Бир кезде биз
Кыргыздын эски архиви болгон. Ташка тамга баскандай дейм кеп биздин Орхон Энисейдеги деп айтышат. Аны Орхон Энисей рун жазуучу деп айтышат. Биз кыргыздар аны бакабут жазуучу деп айтабыз. Мунун 7000 жылдык тарыхы бар. Кыргыздар Европага биринчи жолу Месопотамия, Тигри эме деп атпайбы? Жанагы Гильгемиш деген азыр Манаста айтып атып байкадыңыздарбы? Топуракка жазган деп атат. Ошол чопого жазган Гильгемиш эле кыргызча эле бакабут жазуусу менен жаткан музейде Англияда турат. Ошондо биздин ата-бабаларыбыз Гибралтардан аркылуу кечип Европага өтүшкөн экен. Муну Геродот жазат. Скифтер дейт. Скифтер бир уктасы дейт. Мургаптын жээгинде жашашкан дейт. Бирөө Сырдария менен бир тобучу Сырдария менен Амударянын немесинде Саян тоолоруна жерин дейт. Бирөө болсо мына бул Каспий деңиз, Кара деңиздин үстүндөгү. Жана сарматтар ошол бизден чыкканда. Алып мүчөлүү зор адамдар дейт булар. Көзү көк, жээде сакал, будай жүздүү дейт. Мына Чубак атабызды Манаста сүрөттөгөндө бүркүт тумшук, жаргабак, зор алып киши болуп атпайбы? Ал карап турсам азыр бардыгыңыздарда бар ушундай. Дана сая экенсиңер тамашалап айтып атпайбы келген кишилердичи. Анан жанагы Мазмут ат-Тарих деген китепте ушундай тастыкталат деп айтпадыкпы? Кыргыздар ошол китепте жазылат. Бул жерде окуп калганыбыз бар. Осмоналы Сыдык атабыздын, Тоолок молда атабыздын кийинки эле ушул урбагы бул жерде отурат. Ашыралы деген менин атамдын эжесин алган киши бар болчу. Бул окуман болчу, алым киши болчу, Куранды окуп которчу, баяндарды айтчу, тарых санжыраны суткалап айтчу. Ошондо менин өзүм бир тууган тайкем бар, каза болуп калды ал киши. Экономика илимдеринин доктору Дөлөталиев Сейит деген. Бул орто ашка коюлду. Тиги кишинин чоң атасы. Урбага отурат. Ушундай баяндарды айтчу. Биз Нук пайгамбардан тарайбыз дейчи. Нук деген бул адамдын нугу деп. Ошол санжырада окуп көрсөк, Нук алейхисаламдын Хам, Сам жана Жапаш деген 3 баласы 64 киши жана бир аялы, анан 3 келини болуп түштү дейт Топон Судан кийин. Эми ошентип айтылат, буга ошол жерде айтылат, Топон Суу качан башталган деп, өткөндө мен сиздерге жана отурганда чайканада айттым го. 5573 жыл деп айтылат, быйылкы жыл мененчи. Азыр миладый жыл эсеби 2020 жыл. Физикалык эсеби 1441 жыл. 5500 жылда айтылат, палеогенетиктер дүйнө жүзүнүн баарын генетикасын алып, жана сөөктөрдү, бул 17 жылы мунун результаты бүткөн. 105 сөөктү Евро-Азиядан алышкандагы сөөктөн генетикасын изилдешкен. 68 окумуштуу 28 мамлекеттен Голландиядан Natura деген, Nature деген журналга чыккан 17 жылы май айында. Ошондо Евразиядан табылган сөөктөрдүн 3 даана Алтайдагы Аркайын шаар калдыгынан жанагы Казакстан менен Алтайдын чегарасы Россиянын чегарасы Арзан деген шаар бар. Жана Таштык Уралдагы. Ушул жерде сөөктөрдү алып туруп, ушул жерге Путин барган 2007-2008 жылы. Айткан, биздин ата-бабалар сөөктөрүн ушул жактан таап чыккыла деп. Эми ал жерден тарыхый табылгалардын баары биздин ата-бабалардын буюндары. Анан ошол жерден америкалыктар, германиялыктар менен россиялыктар акча бөлбөй койушкан, америкалыктар миллиондогон долларды бөлүп туруп, ошол жерден 3 падышанын, хандын, ажуонун сөөктөрүн ДНК-сын чыгарганда индоарийский группа дейт. R1, A1 бөлүгү СНП код 93 гаплотип UP14N6 деп. Алар мынтип жазып койушкан. Скиф 1, Скиф 2, Скиф 3 деп. Скиф 3 деп чыккан, Уралда табылгандардын баары анан булар ошолор айтышкан. Азыркы ошол биринчи генетиканы алып баштаганда мунун штаб-квартирасы Нью-Йоркто. Ошол Нью-Йорктогу штаб-квартирасын Кыргызстанда өкүлү өзү улусу Саруу болот, Кубан Чороев деген экономика илимдеринин докторанты.
байыркы көчмөн цивилизациясынын бөлүм башчысы көп иштерди кылат. Президентке да кандидатурасын койгон. Ошол киши менен аябай жакын байланыштабыз. Анан ошондон кийин кайра Путиндин көрсөтмөсү боюнча орустун окумуштуусу тарых илимдеринин доктору академик палеогенетик Таганкин деген ошол 3 сөйүктү кайра лабораториядан кайра повторный анализ кылганда, анан ал жерге скиф деп коюлбодубу? Ал киргиз дебей, кыргыз один, кыргыз 2, кыргыз 3 деп маркировка койгон алар. Кыргыз деген. Анан кайра эмгегинде жазган. Азыркы Кыргызстан мамлекетинде жашап аткан халктын 63% ошол скиф, же болбосо кыргыздардын тикелей урпагы деп. Ошолор биздин ата-бабаларыбыз болуп атпайбы? Геродот айтып атат, скиф деп. Батыштар скиф дешет бизде. Искеп деп айтылат. Ирандыктар сак дешет. Алтуру эң башында алтуру келген да. Ошонун ичинде саруусу бар, кушчусу бар, эскурулар, каңгысы бар. Анан ошонун ичинде сайрак деген бар. Биз өтө эски элбиз. Кыргызстандагы ошол убакта 45 адамдан анализ алынган. Кыргызстандагы азыр жашап аткан калктын кандары бири-бирине 650-700 жылда барып кошулат. Ошондо жогоруда санжырачылар айтып атпайбы? 400, 500, 600 жыл деп. Ичкилик кыргыздар ана ажкемде айтты го, бул аскердик тартип болгон. Ичкилик кыргыздар оң сол канат. Эми оң сол канат менен ичкилик кыргыздардын генетикасы барып 4700 жылда кошулат. Карасаңыз. Биз жашап аткан жерде бир 600-700 жылда кошулат атпайбы? Эми Алтайлык кыргыздар менен биздин генетика 1250 жылда барып кошулат. Манастын көчкөнү дайым болот да, мындай тарыхый фактыга жакын болот атпайбы, туурабы? Татар менен башкырлардын генетикасы кыргыздарга азыркы 4200 жыл. Ичкилик кыргыздардан татар менен башкыр бизге жакын болот атат. Муну эч бир кыргыз изилдеген жок. Муну ошо америкалыктар, орустар, немистер изилдеп атат. Монда экен, түйүндө экен депчи. Табылгалардын баары Орто Азия жана Евразияга биздин каныбыздын баары бар. Өткөндө бир дагы генетиктен уктум. Африкада Нил дарыясынын жээгинде эмелерден табылып атат, саяктардын гени деңгээлинде. Анан кыргыз ар кандай чачылган, тарыхта сажырада айтылат, асманда жылдыз көпү, жерде кыргыз көпү депчи. Ошол кыргыздардын өзөгүн түшкөн саяк элибиз. Анан ушинтип ата бабаларыбыз менен ушинтип мактап даңктанабыз да, мактанасак анан кээ бирлер айтат, сен казак эмессиңби депчи. Мен казак эмесмин, саяктардан казактар чыккан дейм да. Балким казактар ушунча мактанчак болбаса керек. Бул жана башында айтпадыкпы? Эми ошол азыркы палеогенетикалык бизди кыргыздар берген базада 111 кыргыздын генетикасы турат. Бул компьютерлик эме киргизилген. Жана эми Кудай Тааладан неме болуп 3 жыл мурун берелик десек $650 деп бере албай калды келек. Мына жүзүндө бир акция болуп, Мурат Ала көкө сигинип калыптырбыз. Ошо эме ДНКны бергенбиз. Кече мурдагы Кубанчоровго звондесем, ал эми Москва аркылуу Алматыга келет, анан Казакстанга келет, анан бизге келет. Тактап бересиз деди. Эми ошол биз ал анализди берип койгондо биздин кыргыз экенибиз, анан саяк экенибиз чыгат бирок саяк экенибизди тикелей чыгарыш үчүн бит-игрек деген тест болот. Мисалы эсиңиздерде болсо керек, зоология же киши деген предметтерди окуш эмес белек мектепте. Ошондо Y жана X хромозом. Ошо Y хромозом эркектик да. Эмне үчүн санжырада кыргыздар эмне үчүн ушуну билген? Генетика, палеогенетика эчтеке чыга, илимде эмеси жок. Кудай Таалам кыргыздарга ушундай жакшы сапатты бизге илим. Нух алейхисаламдан бизге жадатач деген калган. Жана жайчылар эметип жүрбү? Иньян деп. Кытайдык эмес бул биздикилер. Календар, жана эмелердин баары окуп берсек биздикилер болор. Кыргыз жөнүндө биринчи маалыматты мына биз Россия империясына карап калгандан кийин, карамагында болуп калгандан кийин
Бичурин деген өзү башкарылытынан православный десил болуп, миссионер болуп, ушул Кытайга 14 жыл жүргөн. 14 жыл жүрүп, Кытайдан кайтаарында 30 көөгө китеп жүктөп келген жалаң. Окуман киши болгон да. Ошол китептин көбү ушу биз кыргыздар болуп чыгабыз. Ошо Бичурин эмгектеринде көп нерсе жатат. Бернистам, Барперт, Радулов, андан кийинки Акладников, Бернистамда чоң каналы касылып баштаганда 36-жылы. 42-жылга чейин ушул жердеги табылгаларды алып атып, тарых илимдерин жактап, 42-жылы согуш убактысында Ташкенттен тарых илимдеринин доктору болуп жактап келген да. Анан баарын карасак эле биз жазбай башкалар жазыптыр деп айтып атпайсызбы? Бирок дагы бир кошумча 2015-жылы ал китептин беренеси келген, 2017-жылы толук келди. Кытайлык кыргыздарда, кызыл суулук кыргыздарда Төлөкан деген болгон, ошол киши өтүп кетти. Кыргызия зар заман деген биздин китеп бар экен. Уй терисине жазылган 7000 жылдык тарыхы бар экен. Ошол 600 миллион жыл эсеби боюнча 624-жылы 630-жылы Бакабуттан тамга тааныгандар азайып барат деп араб арабине которулуптур. Бул бир экинчи 17-чи кылымда ал жерде так кимдер канча уруу эл болгон жазылат. Ошондо 600-жылдары 70 уруу экенбиз. Анан акыркы түзөлүп жазылганы кошумча 17-чи кылымда жазылыптыр. Ана ошондо айтылат 145.000 кой бөлүндү деп. Бирөө 45.000 коюн берип коюптур. 6 жылда дейт. Ошончо кыргыздар бөлүнгөндө багы болуш бийлик деген кийинки кеп чыккан. Ал жерде айтылат, кимдин канча энеси болсо бий болбойт, кимдин мынчасы болсо хан болбойт, баланчанчы хандыктары болбосо ажоо болбойт деп так жазылганда 630-жылы арабине которулду. Мазмут тарих дегенде жазылат 624-жылы Бадыр деген согуш болгон. Ошол жерде исламий көп китептерде келет Аккоша депчи. Сакаба. Ал негизи Аккаш дегенде кыргыз болгон. 624-жылы 92 кыргыз барды дейт толукчу. Ошонун 70-и дагы кыргыз болчу, 22-си бизден тараган. Бадыр согушунда жеңип чыккандан кийин пайгамбарга барып салам беришти. Жана алар имандарын жаңыртышты деп айтат. Иманга киришти деген жок. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, силердин жигиттериңер Али Шамерден болот деп. Кыргызда ошон үчүн Алы деген аттар көп да. Ысыралы, Женалы, Акималы, Алы деген аттарды көп кездестиришти да. Анан айтат, кыргыз мусулман болгон деп. Биз Нух алейхисаламдан бери эле дин иштеп катуу тутуп жүргөнбүз. Бир гана Санжырада айтылат, Карахан деген капыр болуп кеткен деп. Карахан убагында эл чачылып кеткен деп ажыга өзүңүз тактап жүрсүңүз. Сизден Мурат. Карахан убагында жанагы кеткен эмбестердин арасында кетти. Бири кетти Тереңге, бири кетти Иреңге, бири калды Туранда деген. Ошо Тереңге кеткен эмбестер бизден кеткен да. Аякта Ацтек деп Эштек, Энке, Майлар, Апачы, Атачы деген уруулар бар ошо. Алар алар кийин балким аларды да саак кылып чыгабыз. Ортодо бир тузак жакшы да. Солтоза эштек. Анан негизи биз мен жанагы бир нерсеге сыймыктанамчы, биздин аксакалдарыбыз ошол жерден 3 жыл мурун ишти. Бул негизи башталган иш болчу. Бага аксакалдар кичине бага келбекчи ал кетип дегенде кетип бараткандан биз колдондуктан алып кеттик эми аны ошо Кудай Таалам Жылдызбекке жакшы идея берип коюптур. Камчы Кажыке менен чечтибеле жолуктур. Экөө ушундай бир ойго келиптир деп. Ал бекер менен чечтибек аталбаса керек ошол жерде. Кыргыздын баары чогуу турбайбы. Ошо биз көп сүйлөп койдук, кечириңиздер. Анан баса айтайын дегеним. Тиги кишинин атасы ошол китепти окуган экен. Мен бала кезде угуп жүргөн нерселерди мен ошол китептен окуганына таң калдым. Ал 1930-жылы өтүп кеткен экен. Ал Үңкүрдө калып, бул негизи бир бий кеткен экен, ал бий уйгурдан аял алган экен. 2 балалуу болот. Баягы китепти уйгур балдар аны баалабайт экен. Дагы кыргыз барып качып барып ошонучу Үңкүргө каткан экен. Балким мен ушу ойлой берем.
тарыхый маалыматтарда Белек Солтоновду атууга кетти деп айтылат. 37-жылы. Муну өткөндө Жолдошбек Токоев агабызга байланышып, ушинтсем 37-жылы ушундай эле болгон деп көптөр ушундай айтышат да. Анан дагы бир информациялар бар. Мына бул биздин да агабыз Асан байке. Мен прямо эле байкем агам болот. Мурат уулу. Азыр айында бир аксакалыбыз калды, андан киши ушул да. Бул кишиден угуп атабыз. Азыркы айтып атат. Кусейин Карасаевдин Белек Солтоновдун ушундай жаткан эмеде бар дейт. Аны киргизип окуп коет дейт да. Анан балким Белек Солтонов ошол китепти тааланганга бекер катыштырган. Кыскасы ошол Кыргызия Зардаман деген бар, азыркы жерин бар китепчи. 1,5 миң сом турат. Мурун кытайча чыккан, кыргызчага которулган. Ошол китептин мазмуну эле. Эми ошол жердеги санжыра менен биздин ата-бабалар кеткен санжыралар, тарыхтар айкалышып төпкелишип турган жерлер аябай көп да. Качты эле бир 80-90%. Жигиттер. Бул аманат дегенди кандай түшүнөсүң дейт? Аманат жан аманат эмес басқа. Мен өзүм ажыга барып келген кишимин. Намаз окуйм дегенде анан жан аманат эмес. Дагы бала аманат, дагы аял аманат дедим да. Дагы деп билбейм дедим. Төртүнчү бар дейт. Өнөр аманат. Өнөр аманат. Ал жөн эле кишиге берилет. Өнөрдү бактап өзүң менен алып кетпешиң керек дегенде мага ушундай жакшы дейт да. Анткени ушу биздин жана манасчыбыз өнөр Курмангазы. Бул биздин Кыргыздагы биринчилер да азыркы убактачы. Мен Казакстанда бул азыр радиология боюнча, генетика боюнча сөз болуп кетпеди. Казакстанда 10 жыл мурун Назарбаев радиология деген институт ачыптыр. Аларга мен жолуктум. Окумуштууларына. Ал эмне десем, казакча эмне десем, тек таануу дейт. Тек таануу дейт. Ал мамлекет колдоп, акча бөлүп, окумуштууларды иштетип атат. Дүйнө кыдырып жүрүшөт азыр. Анан ошол тек таанууда эмнени айтып атат? Биз дейт казактарды текшердиктик дейт, 10 жылдан бери текшерип атабыз дейт. Бизде казакта дейт. Кудай тарабынан берилген улуу ушу кыргыздыкындай жана манасчылык өнөр. Мөнүшкөрлүк, саяпкерлик дегенде бар да баарыбызда келиппи? Бирок манасчылык болгон экен аларда демекчи. Бирок бул жанагы Чыңгыздердин доорунан бери карай ак сөөк, кара сөөккө бөлүнүп калган себептен ошол ген жоголуп кетти. Ошол ген жоголуп кетти. Анткени санжыраны манасчылар айтчу экен да. Манасчылар. Манас айткан киши санжыр айтчу экен, сөзсүз. Баалык манасчылар сагынмай саякпайлар баары айткан. Анткени ошол өнөр Кыргызда ошол ген сакталуу дейт азыр. Бизде Талантал Бакчы, Дөөлөт Сыдыков сыяктуу жакшы манасчылар чыкпадыбы жаштар? Мына эме Кудай тарабынан берилген. Негизи биздин генде бар экен да. Жок болуп кетпептир, бар экен. Анан ошол Кудайыбызга жакшылыктарды көп эле берип атат. Барга шүгүр кыл, жокко сабыр кыл деген бар. Шүгүр кылып жашайлычы, баары болот айтылганда. Кудай буйрса. Туура айтасыз. Ошон үчүн өнөрдү баалай билели. Ошо мына бул Дөөлөт менен Курмангазына эмнени айткым келет? Курмангазы 120 мамлекет кыдырып келген киши. Анан саяк 120 мамлекетти кыдырып келген киши. Биз Нарын менен Ысык көздүн ортосунда анда санда бир көрөбүз жок. Туурабы? Я кээде Тоғызтараны мен көрө элекмин, чын айтайын. Жакында барабыз. Анан эгерде ал баймын десе, ал мен дүйнөнү билем дей турган болсо, ал жигит бизге звонок этип койсо келбейт болчу. Туугандарыма депчи. Анан өнөр бизде. Бизде чоң өнөрлөр бар экен. Жакшы мыкты депутаттарыбыз бар экен. Кичинекейден чиктеп турушат, бирок мындай салымдарды кошуп атышат. Азыркы штатта эле мыкты жигиттер бар. Только биз айтып коебуз, саясатыңар токтоп коелучу. Биз башыбыз бириксин. Санжырабыз тактайлы. Элибизди бири-бирибизди тааныштыралы. Өзү келет жүргөн анан саясат деген. Саякчылар өздөрү чуркап кеткен. Өзүбүздү жакшылап тааныштыралы, туугандар.
Cumhur'dan baydağayına uğruğun kaçık. Biz buna bu ağabey olup duruyor bu. Orta ayında da, orta ayında 100'den aşık bütün sayaklar var ki. 100'den aşık. 100'den aşık. 100'den aşık. Orta say. Orta say. 100'den aşık. Taktap bağırdım yok. Jasıklandık da, ortadan ayma çıkıp otadı da, aranın taktaydı. Şaşmadı mı? Taktap veririz. Ama eline madine olsa bunu alın. Bizden usul. Ememenen Sovetmenen baylaştı. Sovetmenen baylaştı alın. Ben iyisi kalmam, tireğim su jakşı bunu. Jakşı başladı. Bunu televizöründe görem de. Cenab-ı Sayı, ne savcılarına aytkan, siz bilge tangada. Bu işini iyi gördüm. Yok öyle, iyi yok anca. O konuştum ki bu eke inimdiler koyup, ben özüm 70 bin tamam gördüm. Ondan bir de devre alıp arat. Sonra ben sağa kuşatır otmayım. Ya karmaşak olacak. Az munduz. İşte sancıra etmez bunlar. Sayakında bende. Bana sayakında bende günü görüp oldum. Programmasını görüp oldum. Hem neyse kavamsın. Yakşı rahmat, uyuşturup, şuan barın uğağında perilerine çıkıp rahmat. Rahmat. Ama aksakallar geçirinizler. Neyse biz aksakallarımızda var. Tertipke gönü açkanda. Eme bağı kişi olsak da bulardan geçirim sırap. Sertende tertip bolmoyun deyişinde ene olup etken. Ortama ornu etken. Sizlerden şu Sovet'te gözüdü atağız hanım. Sovet'ke ötkör bermedik de. Kol götürüp Sovet'te şu gezegin berip dursanın. Bağrınızlar süyleyüzler. Bağırız ele tanışalı. Süyleyip geçsek, arın özün tanıştırıp, ona özün tükürmesen mutlaka solat. Oşo olsak sen algırer kalan. Anda mesela tuğanlar. Mondaylar. Padrat getirelim. Ova, meyli. Az paket buna sizke verelim. Ana bunda yerlere Ova, sakal dolaşır karşı, sakal dolaşır. Bu yerdekilerden köpçülüğü men özümde Hasan'ı kelimde tanıyıp, bağrındaki tanıyıp bu yerde. Meyli caşı, meyli karısı olsun. Anan negisi men deme çekiri sayak, kulcugaçtan itemgen, itemgenden ayttan Türkü Murat yorup biz Murat bolavuz bu yerde. Bu bayı sanan keyin tegim taalay. Bu ökö menin en jakın indilerim. Men özümde tanıştıra keteyim degenim şu men Murat ulu bolam. Sizge ötürgen jakın. 80-nji yıldan beri gelgen men buluşu. Uşul Varansovkaga жылкычы болуп элдим. Андан кийин подкастка өттүм, ошентип ушул жерде туруп калдык. Ана мен айтайын дегеним бул балдарга рахмат. Бул байыска өткөндө өзү келип мен менен сүйлөшүп отуруп кеткен. Бардығын түшүндүрүп жана муну колдош керек. Эмне үчүн дегенде бул жана Жолдошбек Токоевдун жазганы бул мыкты да мыкты жазды. Бул эми тиги ким Юсуп Абдурахмановду тиги Ататүрккө тегеп действительно бул тиги Кыргыздын Ататүркү бар. Кыргыздын негизинде бул немеде тиги Өзбектин Акын Бабаевдин тиги немеси боюнча Түркүстан мамлекети боюнча калбак. Бул өзбектерге баш ийипчи. Муну бөлүп чыккан ушул тиги Юсуп Абдурахманов тиги ошо араб айыптар болду да булар тиги бөлүнөлү деп казактарды үгүттөп, "Эй, давай, эмнени карап отурасыңар" деп. Мына тиги кимде тиги Юсуп Абдурахмановдун китебинде ачык эле жазылып айтып атат я Турар Рыскуловго кантип байланышканынанчы. Мен азыр бекер отуруп калып бул Бишкектин тиги китепканаларын бүтүн аңтарып атам. Ошону көтөрүп келем, окуйм. Анан мен бул азыр бул кимге да айтып атам, бул Байыска да айткам өткөндөчү. Кусейин Карасаевдин бир жакшы китеби жатат, бирок ошону бербейт экен алчы. Бул Алыкул Осмоновдун жана китепканасында бул архивный фондуда экен, единственный экземпляр экен. Аны ошенге отуруп окугула дейт. Үйгө бербейт экен, мен ал жерге отуруп окуй албай койдум. Эмне үчүн дегенде мен неме болуп атат да, аны утур туалети биринчи этажда экен, утур мен ошого түшүп чыга албай анан сурасам такыр бербей койду. Такыр бербей койду, ана электронный чтение дейт, ага мен өзүм китеп окуп көргөн киши мен аны окуй албай койдум. Ал туура эмес. Эми бул негизинде бул немеде бул Санжыра негизинде бул ата биз эмес орустар айтып атат го, эгерде корни не знаешь, ты сам себя не знаешь деп. Анан биз эмес орустар айтып атат. Анан мен ошентип Казакстанда да бир топ жыл жүрдүм да, мен 2008-тин тегерегинде ошондо мени казактар сен саякмын десем, сен казаксың деп чыгышты. Анткени жанагы жана Бештеректеги Чымкенттеги токтоп калган саяктарды айтып, сен
Kırgız emesin, Kazaksın dep çıkıştı anan. Ötkende bir tigi talastık joldaş bala var, oşo tegi öydök ketene töbey sabayda turar. Oşonu tamaşalap usulan tegi Kadirek gelçi men seni sayak kılayın desem güler de emne bu sayak kılasın dep. Jetigensin dep çıktım da. Anal jetigen bolboy çıktı. Jetigen bolboy çıkıp anan bul buraya yatkan tigi kim? Akayıptan ayalı jetigen eken. Al jetigen bolup çıktı. Aytып атам саякта бир мезгил өткө бейиттир жесте деп балык ача бир топченге барып алмаган экен. Ошол мен китептен койгон жокмун. Анан бул Кусейин Карасаевдики көпчүлүгү бул чындыкка жакын да. Кусейин Карасаевдин бул китептери чындыкка жакын. Бир китебин алып келип окудум. Ал жанагы 3 дöwrdөгү китеби Бишкектин китепканасында турат. Ал бул акыркы китеп экен. Ошо бул киши 3 döwрдө жашады да. Энди бул падышачылыкты немеде. Анан кийин тиги Советтер Союзундан кайраты капиталисттикке өткөндөн кийин ошо 3 döwрдө акыркы китебин жазып кетти. Ошо жакшы аябай таасын мындай баягы өзүмчүлдүк кылып бияка тарткан жок да. Байкап көрсөңөр азыркы санжыра китептердин көпчүлүгүндө эле тиги ошо жазган киши кайсы уруудан болсо ошо жака тартып кетип атат. Мен ошондон сак болгула. Кереги жок андай мактанган. Жамандабаш. Жакшы жак. Анын да жакшы. Ошо туура болот бизге. Onu janagı nemetmedi o kitapta da gıtı Kur'an vardı alıp gelip okudum jana Makele Gömürbay'ın Kıtay'da gıtı koşan jana Kırgızstan tigi sanjırası tigi jana Kıtay yazmalarını andan gelip okudum. Ben televizyon görüyorum. Asıl kıvaldarçılar internetke kızıkmaydı. Ben kitap aslında anam attın tarihi. Attın tarihi sırasına aytıp bir emanı. Al jarına bir mesleği ошол. Жылкы аккан өмүр бар. Жылкы Барды бир жолу тиги да качкен урпагы Жумгалдан 45-50 жылдар келген экенбиз да. Өзүм ушу Орчойдо төрөлүп, Орчойдо өстүм. Анан эми 4 күн мурда байыз менен байланышып, ушундай ушинтип саяктардын эмеси колу түзүлүп атат, колу жанагы. Ынтымагы. Анан ошого кандай адам болот, эмне болот, чогулуп сүйлөшөлү деген. Анан чогулуп мен азыр түшүнүгүм боюнча ушу регион атабыз да. Бул жерден да ушу Чоңташ, Таштөбө, Бербулак, бул жол жактагы кой ташалар өсүп болобу же ошолор дагы кирип биздин регионго кирип калабы? Мен саяк кире берсин. Жок, ошону мен түшүнүгүм азыр түшүнүп, балдарды элдин чогултканыбыз. Мен ойлойм ар бир айылда бирден киши болуп, ошолор тактап, ошолор тууралап берип эметип чыкса деген. Ар бир айыл өзүнүн элин билет да. Мен ошол совет менен байланышып, анан ушуну тактап эметет. Аламедин району боюнчачы совет эми өзүнүн эметен Орто Сай боюнча Абдумаркин Аксакал Ар бир айыл ушундай эме керек экен. айыл менен силер байланыш кылат. Айыл өкмөтү боюнча, айыл өкмөтү боюнча мисалы бизде чоң ар кентибиз бар, шаар ичинде. Анан бул киши ошо айыл өкмөттө иштейт, жардам жакшы эле болот. Бул жардам берет. Ошо боюнча иштемек атат. Ооба. Ар бир айылда ошо айыл өкмөтү менен иштешсе, булар бүт тизме бар да. Ошол жерден эле каралган бул кишилерге аябай жардам болот. Сиздер өзүңүздөр чыгыңыздар, сен ар бир айыл өкмөткөн убакыт. Ниязбайкем келген жок. Ниязбайкем жумуш чыгып келген жок. Доктор барбы? Доктор ошо. Мен агам доктор. Фотограф, мен күчтө чогулуштум. Ооба. Анан ушул баштаган ишиңерге мен аябай сүйүнүү үчүн чынын айткандай тартынып айта албай жүрөбүз да. Айтсаң эле саяк микти анан саяк дегенден кийин тартынып калган. Мисалы туура айтып атат эми ушуну жакшы алып барганга силер баштаганга карап ишиңерде ийгилик болсун. Калганыбыз мүмкүнчүлүк болсо жардам беребиз. жакшы неме. Бирөө айткандай сарттарга рахмат, саяктар мактап деп көтөрүлдү. Эме туугандар бул эмеде бирөө жазып бериптир, кыздарын кошо кошуштаптыр. Бизде санжырда кыздар кошулбайт. Жана бир эркек бар болсо бирөө эркек деп жазып койгон. Анан кийин кыздарда кошуп эмелер солтолордон ошондо Ошол кыздарын кошучу бар. Ата дивабында кыздарын кошуп барып деп. Ал болбойт. Ата-бабаны билесиз аны. Кыздарда бир эле ат бар да, ушуну түшүнүп алсаңар кыздар айына, кыздар барса. Кыздарда бир эле ат бар, эне. Болду. Бир эле статус бар, эне.
Самый высший. Чоң статус. Ар бир кыз эне, баарыбыздын энебиз. Болду, Санжырага кирип, Санжырага только ата тек. Туура. Түшүнүңүздөрбү? Ата. Эмне үчүн кыздар жок дегендер чыгып атпай кетет. Болбойт. Ал тиги жөөттөрдүн эмеси. Болбойт. Сизге сөзүңүзгө кошумча кечириңиздер, мен дайындап отуруп атам. Но палео генетика боюнча X деген жок да. Мен айтпадым да, ким биология, зоология кишини окуп жүрсө, Y деген бул ата урук деген. X деген жок, X'тен чыкпайт эчтеке. Y-тен гана кубалайт да. Анан ошон үчүн терең изилдеш үчүн бит Y деген терс бар. Ошону айтып атпаймынбы? X деген жок бул. Эрлер жүйттөр аны адастырып кетишкен да. Математика Атадан гана тарайт. 2-3 жыл мурун мен дагы айылдык кеңеште токтолгом. Ал сурап күткөн. Анан кийин ушу биздин мектепте Бүйсөр эжекебиздин бир сүрөтү илинип турат, канча жылдан бери турган мектептин атын алып жүрөт. Ал сүрөт болсо мындай илинип турат да, анан кишип мыйып калып туруп мындай болуп. Анан кийин ошол жерден сессияда сөз чыгып отуруп биз ушундай татыктуу эжекебиздин атын алып жүрөт. Сүрөттүн ичине мындай башка бир музей кылып, же бир эме кылып, биз жакшы иш кылып койбойлубу десек, силердин колуңардан эмне келмегени, силер колуңардан келбейт дейт да. Анан кийин биздин болуштан келет деп анан эжем болуша кетип мага тура калып ошол жерде. Анан кийин биз принципиалдуу түрдө ушу айылдын тургундары биригип туруп, ошо эстеликти тургузууга биз көмөк бердик. Мына эжекелер Венера эжебиз, анан кийин Айкелин анан биз ошол принципиалдуу түрдө ошо каршы чыккан кишилер керек болсо сиздердин кабинетиңиздин маңдайына тургузуп коебуз деп туруп ошо принципиалдуу ошол жерде тургузуп койдук. Ошол эки анан Дамир эжекебизге чоң рахмат, Венера эже, Батырбек байке, анан мына байкебиз ошо бир тууган иниси Бүйсөр эжекебиздин ушул байкебизге сөз берели. Meni Aşırı Bekir'ine tanıştırıp baba. Aşırı Bekir aytkanday bu bizdin ata babamız bu ayında tuttu öyle. Şu birincilerden gelip geliyor. Men özüm bolsa pensiyalar kişinin biyologiya tarmağına şu pensiya çıkan. Özüm şahırda turan. Bir ul yıkılızım nere çöre var degende. Aşağı anan silerden kılatkan işinlerge koşulabız. Daim koldan gelgen yardımımızı verip turabız. Bu saatmen baylanış. Aşağı silerden şunday yaxşı iş kılatkanlarga çoğun rahmat. Sayaklar içine baş ko'tarib qoladi. Hatta sayakçısı özümden aytarbaydı, ay sayak dedi, sırası dermaşıp, sayaksın mı? Sovetlere de Eci jünde adetsiniz. Eci jünde bilir. Biz kime sayak? Varmırda biraz yerden. Atamdın inileri vardı da Hasan aldı. Alda biçi Anam nemde suyurep alıp bargan. Sen yeni içi olasın der. Varsa kakras Kürünkeyf'in direktörü bölüge etip alıptır. Oşun men barbay kalan. Kuday saktaptır. İçi olmak bu. Oşo eje alıp bargan da ya? Oo, orada. Ayşi'den tokum var mı? Yermek degen uğulu var. Alda kadir pensiyada. Kızı betarmağın işte yürüyen düşen. Anda uğul yok, o iki kızı var. Жақсы. Бізде Манаста деле Каныке, Кызсайкал, Айчүрөк деп мыктылар айтылат эмес. Ошондой жаңы мырза сыяктуу айтылып чынында